Biz joluktuk milyondordun arasынан, harap sezim tazasынан, başkacasın bardığından. Bugün 10 oktyabr. Bilesiz Kanat Mırza? Bugün ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай күн болуп белгиленет экен. Мисалга ала турган болсок, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун белгиленгени боюнча, бүгүн бүткүл дүйнө боюнча көрүү күнү деп белгиленет. Бул деген көрүү күнү көзүбүздү сактоо канчалык маанилүү экенин дагы бир жолу тастыктаган күн экен. Ошондо көздүн карегиндей сактоо жана көрүү күнү дегени бул мен мындай түшүнүп атам, экран сыртындагы көрүүчүлөрдү да көрүп атырсыз азыр, а? Ооба. Анда биз көрүүчүлөргө салам айтып менен биз жолуктук долбоорун баштайбыз. Негизи Гүлназ айымды мен толуктап кете турган болсом, 10 октябрда Польша өлкөсүндө бак-дарактарды отургузуу күнү катары белгиленип келет. Ал эми Америкада мисалы мырзалар жакшы көргөн смокинг кийүү күнү экен да. Ал эми Түркмөнстанда мед айымдар күнү болсо, Кыргызстанда 10 октябрь бул биз жолуктук долбоорунун эфирге чыга турган күнү экен. Эфирде биз жолуктук долбоору. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ушундай жагымдуу музыканы, жакшы атмосфераны бизге түзүп берген биз жолуктук долбоорунун профессионалдуу музыканты Эрлан Тогузбаевга кол чаап коелу. Дал ушундай шаңдуу маалайда биз кезектеги чыгарылышты баштайбыз. Эгер сиздер бизди жакшы көрүп аткан болсоңуздар, анда жакшы көрүп туруңуздар, уланталы. Гүлназ айым, өзүңүз билгендей, ар бир чыгарылыштын алдында негизи алып баруучу болгонго бизге бир нерсе жетишпейт да. Бул өзүңүз билгендей апамдын чайы жетишпейт. Мен чай куяйын десем, аябай алыс келем, сиз да алыс келиңиз, сиз куюп коесузбу бу чайдан, келиңиз. Суктанып бир ушул апамдын чайы ар бир көз ирмем өзгөчө жана эсте каларлык болот. Себеби сүйүү жана камкордук менен өндүрүлгөн биздин чай бул бизге окшогон инсандарга дагы ошол нерсени өөрчүткөнгө жардам берет экен да. Келиңиз. Эфир жакшы. Аябай толо коюп турсуз го, турмушка чыкканга кичине даяр эмес экенсиз. Бөксө куйду эле. Антиреклама кыласыңыз. Албетте тамаша. Аш болсун. Чындыгында даамдуу, биздин редактор эжебиз да бүгүн кып-кызыл кылып демдеп коюптур. Бирок кантсе дагы өтө даамдуу апамдын чайы. Жалпыңыздардын эсиңиздерде болсо, өткөн чыгарылышта Бекманбет менен Айтурган экөө достук чайынан келгенден кийин биз таанышуубузду андан ары карай улантып байкап көрөлү дешкен болчу. Андан сырткары болсо, бизге жап-жаңы 4 талапкер келген. Ошол талапкерлер менен катышуучулардын ортосуна кандай мамиле болуп атат? Бүгүнкү чыгарылыштын аягына чейин калтырбай, ошол жерде түрдүрүбөй, кунт коюп көрсөңүздөр, бүгүн көрүү күнү болуп атпайбы башка мамлекеттердечи, ошол сыяктуу калтырбай көрсөңүздөр, баары сиздерге түшүнүктүү болот. Ал эми дагы бир нерсени айта кете турган болсом, биздин катышуучуларга эгерде сиздер талапкер болуп келем десеңиздер, ошол катышуучунун талабына туура келемби деген балким сиздерде суроо туулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан НТС биз жолуктук расмий Instagram баракчабызга кирип, ар бир катышуучу үчүн анкетасы менен катышып чыксаңыздар болот. Ал эми биз жолуктук долбоору ар дайым талапкерлерди жылуу мамиледе, алардын бактысын табыш үчүн катышуучулар менен достук чайына чыгарганга дагы мүмкүнчүлүк түзүп келатабыз десек болот. Өтө сонун керемет, мына ушундай мүмкүнчүлүктү колдон кое бербеңиздер. Сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн бактысы үчүн күрөшүүгө толук түрдө акысы бар деп эсептейбиз. Ал эми биз болсо программаны уланта турган болсок, кайсыл талапкерлер кимдер келгенин бир сыйра биринчи эскертип өтөлү, Канат мырза. Анара деген биздин сулуу кызыбызга Марат деген мырза келген болчу. Ал эми Мээримге болсо Санат мырза, Фатимага Нурбек жана Нурланга Махабат деген суп-сулуу кыз келип, кубантып бардыгы эки-экиден таанышууга кеткен болчу. Ал эми бүгүн болсо биз студияга азыр Марат менен Анараны чакырып койсок, кол чабыңыз.
негизи эмени айта кете турган болсок, биринчи жолу Марат мырза талапкер болуп келгенде анаран колун кармоо болуп чыкты эле. Анара өзүнүкүн бербей койду азыр кол кармоо. Куш келипсиздер. Жакшы келиңерби? Ассаламу алейкум. Канат мырза. Саламатсызбы? Катышуулар, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Келдик. Бул Кандай болду? Улутунганына байкаганда бир жакшы эмес кабар менен келген окшойсуңар. Жакшы эле. Бизде баары эле жакшы. Жакшыбы? Сөз кезегин Анарага берсек. Саламатсыздарбы катышуучулар, саламатсызбы Канат мырза, саламатсызбы? Гүлназайым. Биз таанышуу чайына чыктык. Анан чыгып барып чай Кандай ичип. өттү? Жакшы эле. Жакшы эле өттү. Анан ошол жерде отурдук. Гүлүп, жыргап отурдук. Анан вроде нормально эле болду эле. Үйгө анан бир маалда анан макул деп биз уже кетейин деп атканда бул мырза мен үйгө эле кете берейинчи, мен баргым келбей атат деди да. Анан макул анда кете бериңиз десем, бир аз башым ооруп калды деди да, ызы чууданчы. Макул анда дедим. Анан бул кеткенден кийин катышуучулардын арасынан балким неме кылып, мындай, эмнеге сен менен киного барбады? Сени алып барып коюп, анан кийин кете берсе болмок да дегендей сөздөр чыкты да. Анан бир аз көңүлүм түшүп калды ошол сөздөрдөн кийин. Анан эртеси биз уже видео тартышыбыз керек эле. Элдин немесине. Анан биз локация таппадык. Элдерден мындай өзгөчө болсун депчи. Локация таппай мен күнүзү менен жумуштарым болду. Анан бошой албадым. Анан бул мырзага дагы эми жардам бериш керек го деп ойлойм да. Мындай локация таап кичине мындай жардамдашып дегендей. Анан эмне болду, таптыңбы? Тияк бияк дегендер жазды. Анан мен бошой албай телефондо окуй албадым. Анан кечирээк болду. Кечирээк чалып алып, мынтип атпайбы? Сен кече эмнеге мен менен билбей койдуң? Анан мен башка катышуучулар менен да билем, сиз менен да билем десем, сен мен менен билешиң керек эле да, деп атпайбы? Сен эмнеге мен жаныма отурбай койдуң депчи. Мен жанымда эле болуп тургам, эми просто постоянно ал жерде күлүп ойногону баргандан кийин, бул менен экөөбүз ызы чууда сүйлөшүп отурбайбыз, отурабы? Анан ошентинде ошондой ашыкча сөздөрдү сүйлөдү. Анан мен телефонду өчүрүп коюп, анан экөөбүз бир аз айтыша кеттик. Анан сен эмнеге мындай кыласың деген сөздөр болду. Анан мен өчүрүп коюп, анан үйдөгүлөр чалып калды, ошо үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, уже бир саатча өтүп кетти да. Анан мен бир аздан кийин чалам деп өчүрүп койгом да. Анан чалып алып, сен эмнеге мен бир аздан кийин чалам деп туруп чалбай атасың? Чалам дедиң эле го, эмнеге чалбадың деп кайра чалды да. Уже түнкү саат 11 болду да, 11:30 болгон атат. Анан түнгү жана 11лерде мынтип жазып койсо да болот да. Анан чала берип, сен эмнеге чалам дебедиң? Анан тияк бияк деген ордуначы. Анан бул туура эмес го деп ойлойм да. Мындай түнү саат 11:30 чалып алып, анан уже элдин баары уктайт уже. Анан ошондон кийин мындай немем жок, анан видео тартпайбыз дедим. Мындай көңүлүм калып кетти, экөөбүз кыйлага чейин айтышып кеттик да. Анан башкача сөздөр да болду. Бир эле күнүн ичинде болуп аткан окуялар болду. Эртеси. Эртеси эле. Да. Буга кандай пикир айтасыз? Анара айтып кетти. Баары жогу ошондой болгон. Киного ошол буяктан чыккандан кийин жолугуштук. Анара менен чай үстүндө болдук, чай тааныштык. Жакындан тааныштык десе элек болот. Эми мындай да, эми ашыкча сүйлөсөк сөз баардык эле көбөйүп кетет да. Чайдан кийин эми чогуу коллективдер группасы бар экен, эми ошондой чакыруу болуп калды. Анан Анарага барабыз деп барабыз дедик. Бул үйүнө кирип чыкты, мен күтүп турдум. Жарым сааттай күтүп турдум. Ошондо отурдук, ошол жерге барып чогуу отурдук. Анаранын мен ошол жерде чувствосын байкадым. Мага болгон сезимин байкадым ошол жерде. Мага телефонго звонок келип калды. Аябай үйдөн срочный звонок келди. Эшикке чыгып келдим, 10 мүнөт сүйлөшүп калдым. Келсем, Анара келдиңизби деди. Анан бул эшикке чыгып кетти, жарым саат жок болуп кетти. Келди, башка местеге отурду.
Биз экөөбүз эми кандай десек сүйлөштүк, бирок мен өзүм адам эмес экенин байкадым. Мага көңүлү жок мындай. Ал тансага түштү, неге түшпөдү деп деле майдаланган жокмун. Эми ошол жерде эми мен алыс жактан келетам, сыйлап, мени болушунча жакындан билгиси келиш керек да, кыз бала деген. Даже сиз канча бир туугансыз деп мага айылда жашайсызбы, эмне менен алектенесиз, окшон суроолорду вообще берген жок чай үстүндө. Эч кандай результат жок болду да, чувство жок болду. Бирибизге болгон сезим жок болду. Мен аябай каттуу келдим эле. Мен эми тарс сүйлөш керек, эми аймай деле берсе сөз көп, Канат мырза. Анарада өзүнүн чувствосу мага байкалган жок. Мага болгон мындай көз карашы. Анан түнкү саат 11-де эмес, менде пресс-линия бар. 8:40-да чалыптын, кечки саат. Ушул жери перепутца. 8:40-да бул түн жарым болбойт. Түн жарым 12, 2 түн жарым болот. Мен аны билем. Эсли түн жарым болгондо мен чалбайт болчумун, мен деле билем да. Мен үйгө кайттым, башым ооруп кетти ызы-чузудан. Учуп келген үчүн мен азыр да учуп келдим. Эми Оштон учуп келдим. Эми өз бактымды табайын деп аракет кылып учуп келдим. Аны мен милдет кылбайм. Анан үйгө бардым, барсам Анарадан СМС келди. Мен киного барган жокмун деген. Бул жерде Анара киного барып атпайбы? Башынан сөз бурмалап атат. Ал кандай акыбал тиет эркек балага? Мен сизге биринчи күндөн эле мен неме кылбайм да, мындай сизден сурап, сизге мындай отчет бербейм да. Жок, бул отчет. Мен киного бардым или бара албай калдым деп айтпайм да мен сизге биринчи күндөн. Хорошо, мындай мен сени отчет сураган жокмун мен сененчи. Просто сен өзүң сенен сурасам деле сен мага жазып атпайсың, мен киного барган жокмун деп. Сени мен кинодо Сиз чалганыңыз үчүн мен жаздым. Анан 8:30-да чалдым. 8:30-да бул айтат. Мен бош эмесмин деп трубканы коюп коёт. Сүйлөшкүсү келбесе ачыгын айтпай, чай үстүндө ушундай сүйлөшүп албай калдык, келише албай калдык. Биз ушундайында токтотойлу деп. Анан чалса мен бош эмесмин деп трубканы тырс коюп койгон. Бул мындай жатпайт да, этке жатпайт. Туура эмес көз караш да. Эми ачык эле менде эми көп сүйлөсө сөз көбөйүп кетет. Сизде кандай аракеттер болду ошо? Мисалы, менде аракет. Мен оюмда мындай болуп атат да, биринчи жолугушууда эле сиз өзүңүзгө аябай көп талап алып алгансыз, же болбосо көп күтүү, качан бул мага көңүл бурат, качан менден сурайт деген нерсе. Негизи бул нерсени сиз кылышыңыз керек болчу да мырза катары. Мен Анарага чалдым. Анарага чалсам, Анара грипп болтам деди. Анара айым ондо ооруп атсаңыз, мен аптекага чыгып келейин. Дары жеткизейин сизге. Анан бул айтты, сиз эмне кылдасыз? Мен душтан чыктым эле жаңы эле. Десем, анда сиз суу өтүп калбасын сизге. Сизге суу өтүп калбасын, анда такси менен салып бериңиз деди. Бизге чейин урушканга чейин болчу бул. Ошо айтып берсин да, ошо кандай аракеттер болду? Таксиден салып бердим, таксинин номерин берип, такси жеткизиптир. Ага чейин буга чалбай турдум. Өзү жазабы экен деп күттүм. Жазды, рахмат жоң деп. Анан дәрини ичпеди, ал жак белгисиз. Бирок аракетимди жасадым, эркектиктин өзүм. Эми ушунча келгенден кийин бул айтыш керек да. Канча бир туугансыз, каяктан, эмнеден эки түкүсүн сураш керек. Мемелен сураш керек. Чайды ичип эле болду да. Ал киного чакырган, кечиресиз Гүлназ айым. Киного чакырган дегенде кандай болуп калды? Ушуну түшүнбөй калдым да. Анар айтып атат, киного барып келели десем кетип калды. Башым ооруп. Ошол суроого жооп берип кетейин. Киного барасыңбы Анара дедим. Мен барам деди. Анда мен барбай эле коеюн дедим. Десем майлы деди. Мен барбаган себеби ошол жерде кичине башым ооруп туруп алды. Кичине баш ооруп, кичине табайын туруп алды. Ызы-чузудан башым ооруп кетти. Анан ошол жерде мага көңүлсүз болгон үчүн дагы плюс ошол дагы кошулат мага. Анан Ошон үчүн да барбай койдуңузбу киного? Ошол үчүн дагы барбай койдум десем болот. Эми жашырыштын кереги жок. Ошол үчүн дагы барбай койдум десем. Сиз ошондо негизи Анара күтө турган нерселер сиз күтүп алган окшойсуз деп түшүнүп атам да менчи бул жерденчи.
Анткени киного баралуу дептир. Ошондо сиз мисалы барып коюшуңуз керек болчу да, башыңыз ооруса деле, кыйналсаңыз деле, же болбосо анарага айтышыңыз керек болчу, анара эртең убакыт бөлчү экөөбүз чогуу барып келели, бүгүн башым ооруп атат депчи. А кыз тарынса сиз деле тарынып жүрөрсүз. Жок, мен тарынбадым Канат мырза. Мындай болду да. Эми анара жактан шак болбосо, любой эле эркек адам. Жок, кантип шак болот биринчи жолу ошо. Мына сиз Оштон учуп келатасыз, бирок биз да сизге урмат сый көргөзүп, мына анарада чыгып атат да сизди сыйлап, чыккан ошол да, калганы сизден да. Сиз көңүлүнө алышыңыз керек. Балким сиздин бир туугандарыңызды, ата-энеңизди сураса, бунун мүнөзү ушундай турбайбы, балким экинчи, үчүнчү күнү сурайт деген түшүнүк болуш керек да мырзадачы. Бирок сиз азыр кыздардай эле таарынып атасыз, кечиресиз анарага. Мисалы, мен карабай койду, мен минтпей койду, мага мындай көңүл бурбай койду, мен жаным отурбай койду. Мага болгону эми мындай кичине урмат сый деген чувствосы болуш керек да, будан да аракети болуш керек. Биринчи эмеде эми бул урмат сый ошол да чыкты да. Анан эми калганын сиз өзүңүз баягы жаш бала эмессиз, сиз деле көп нерсени түшүнүп калгансыз. Бирок ошол катары мындай как өзүнүн анарадан уулуу мырза катары түшүнүп мамиле кылышыңыз керек эле да. Анан сиз биринчи эле күнү бир эки жылдайын талап кыла турган нерселердин баарын биринчи күнүнө талап кылып атасыз да. Түшүндүрүп кетейин, ошонун эмне себептен болуп атканын мен так точно түшүндүрүп кетейин. Ошол чалгандан сөздүн түгүндө сөз болот экен да, Канат мырза, чалганда, буга чалганда. Ошол сыйлап бул трубканы алып мындай жашына сылык жооп берсе, анан мен дальше аракетимди жасайм да. Анан бул корс сүйлөп, анан бул ушинтип турса, анан мен кандай корс сүйлөдүңүзбү? Анара сизде. Эмне себептен корс сүйлөдүңүз? Биринчи достук чайында. Биринчи достук чайында корс сүйлөдүмбү? Биринчи достук чайында корс сүйлөгөн жоксуң. Биринчи достук. Балким сиз мындай чектен ашып кеткендирсиз. Балким ошон үчүн сүйлөгөндүрмүн. Мен чектен ашкан жокмун эч качан. Эми бул жерде актаныштын деле кереги жок. Канат мырза, мындай да. Менин адам экенимди билбедим да. Менин адам эмес экенин уже билип. Сиздерде биринчи достук чайына чыкканда, жакындан тааныша баштаганда менин байкашымча баары эле жакшы болуп аткан, Анан жанагы дары жиберейин, анан ооруп калбаңыз деп, аяр мамиле бири-бириңиздерге имерип аткансыздар. Анан кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин бир окуя болдубу же бир нерсе болгон сыяктуу да. Ошондон кийин анан экөөңүздөр тең бири-бириңиздерден жүз үйрүп калгандай, Башында жакшы эле болуп аткан. Ошол окуя мен буга чалып айтып атпаймынбы? Мен эми кыз баланын көңүлүн алайын, эми ооруп аткан болсо, дары ичип алсын, кайтып кайра чалып сурайын десем, мен бош эмесмин. Мен апам менен сүйлөшүп атам. Кто знает апасы менен сүйлөшүп атканын. Ооба. Анан апам менен сүйлөшүп атам, трубканы тырс коюп койду. Анан айтса болот да, Марат байке, чалам анан деп. Бирок чалам деди, 5 мүнөттөн кийин чалам деди, бирок мен 1 саат күттүм, жарым саат, 1 саат, эми бошобой калгандыр, может бит депчи. Арадан 1 саат убакыт өтүп кетти, бирок кайра дагы өзүм чалдым. Анара чалам дедиң эле, чалбадың го, эмне болдуң, жакшысыңбы десем, бул мага туура кабыл алган жок ошону. Бул түн жарымда деп багындай нетип алып алды. 8:40 акыркы жолу. Ошол. Ачык айтканда канчалык пайыз кошулабыз Марат мырзанын сөзүнө, Анара? Чын эле мындай алыстан келди деп сыйлап эле тааныштык, чайга чыгып койдуңбу? Ошондой сыяктуу болуп да сезилип кетти да, же чын эле байкап көрөйүн деген олуттуу көз караш, олуттуу оюң бар беле? Ачыгын айтканда. Ушунча алыстан келип, мен үчүн келген үчүн сыйлап чайга таанышуу немесине чыгайын дегем. Жакындан таанышайын деп. Да, жакындан таанышып. Ошол. Ошол эле болду, бирок ортодо ошондой жанагындай корс мамилелер да болуп кеттир да. Катышуучуларды айтып көрсүн, ой пикир. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы, баардык жалпы көрүүчүлөр, катышуучулар, алып баруучулар. Мен Марат мырзага айта кетчү нерсем бар эле. Мисалы, айта кеттиңиз, чыгарылыштан кийин баарыбыз бир жерге барып отуруш болдук деп. Анан ошол жерде мен ойлойм, сиз тараптан көп аракет болбой калдыбы деп. Себеби сиз Анара сиздин жаныңызга эмес, сиз Анаранын жанына отуруп алышыңыз керек болчу ошол жерден. Анара билип атса, сиз Анараны бийге тартып, Анара менен кошо бийлешиңиз керек болчу. Мисалы, ошол жерде айтып турган башка жерде отуруп алды, мен барып жанына отуруп алдым. Анан да башкалар дагы ошентип
өздөрү аракет кылып, өздөрү барып аракет кылып да. Анан сиз тараптан ушул жерде жакшы аракет болбой калдыбы деген менде бир ой пикир жаралып атат. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошо сиз ушул жактан чыккандан баштап эле баягы кыз кишиге теңелбей, өзүңүздүн эркектик болгон аракетиңизди кылып, анан бир чалба койсо тарым калбай кайра чалып көрүп, сизге анара дагы сизге жооп берип айтып койгон экен да, мисалы жөн эле трубканы басып коюптур, сизге айтып бер, анан чалам деп. Ошого дагы өзүңүз болгон сиздин айта кеткен сөзүңүз бар эле, НТСтин астына жатып алам деп. Анан ошол сөзүңүз азыр ишиңизге дал келбей калып атат деген ой болуп атат да. Жакшы суроо болду. Эми ушул суроого жооп кайтып кетейин. Ошол жерде эмнеге бийлебедиң дегениңе суроо жооп кайтып кетейин. Мен бардым анаранын жанына. Силер байкадыңарбы, байкабадыңарбы билбедим. Мен бардым. Барып бийлейин десем, бул качып эле туруп алды. Айланып нары мемей качат, наракка качат. Анан кандай кабыл аласың өзүң? Менин жанымда Гүлнур айым отурду. Байкагандыр, өзүм жалгыз эле отурдум. Ал мен капа деле болбойм, ал нерсеге капа болуп, кыз баланы өтө сыйлайм. Кыз баланы уважать этем. Ал нерсесине капа болгон жокмун. Анан мага дагы кичине мындай внимательный не болуп атат деп сурап койсо, мен дагы дальше аракет кылмакмын. Анан корс сүйлөп турса, эми айтса сөздөр көп. Анан көрө Корс сүйлөсө, качса, билейин десеңиз, Анара неге мындай мамиле? Дагы бир учурда айта башкаларын кечиресиздер, башкала сөздү бөлүп койдум окшойт. Башкаларын деле байкадым. Жакшы сый, урмат сыйда отурушту. Жакшына эле жөлөнүшүп, жакшына чечим чыгарып отурушту. Эмнеге биздики болбойт? Ошону болтурсол да, кыз тарап эми эркек бала мен эле күнөөлүү болуп кетиши мүмкүн бул жердечи. Виноват мага эле жабылып кетиши мүмкүн. Калыстык чечкен жакшы. Эмне себептен сиз качтыңыз бийлейли десе? Ошого жооп бериңизчи. Кача тургандай деле бала эмес го, жакшынакай бала болуп турат. Мен качпадым, только бийлеп аттым. Балким келгенде мен көрбөй бийлеп кетип калгандырмын. Мисалы үчүн Айсулуу же Динара эмес, Айсулуу же Айдан эжелер бар болгон. Айдан эжелер менен карап бийлеп атканбыз биз. Мага келгенде мен көргөн эмесмин. Көрүш керек болчу да ошол жерде. Көрбөй өтүп кеткен поворот да бул. Саламатсыздарбы? Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар. Негизи Анаранын башында эле көңүлү жок болчу. Байкагам мен. Негизи көңүлү жок болгондон кийин кыйнаган деле кереги жок кызды. Ооба, бул жакта эч ким кыйнаган жок, болгон урмат сый көргөзгөн жок деп атат да талапкергечи. Талапкердин убактысы кетпеш керек да. Анара тараптан балким чындап урмат сый көрүнгөн жок да. Жактырбаса да биринчи ошол бир туугандарын сурап, чайга чыгып, мейли бийге тартса бийлеп коюп, андан кийин биздин эфирден деле айтса болот да. Мен көңүлүмө толбой калдың депчи. Ошо урмат сыйдан деле эми көңүлү жок болгондон кийин адамгерчилик деген бар да, көңүл жок болгону менен деле. Көңүлүм жок деп эле жаман сөз сүйлөп качып берсе болобу? Болбойт да андай. Бардыгы урмат сый менен бүтүш керек. Ошол ар бир адамдын өзүнүн уровени бар да. Ар бир адамдын теңи бар дегендей. Эми биз Анара жакшы кыз экен, аябай жакшы эле урматтады, жакшы эле сыйлады. Мен буга бир чейине кое албайм. Жакшы, аябай жакшы кабыл алды. Болгону ошол мүнөзүбүз бирибизге төп келишкен жок. Сиз капа эмессизби келгениңизге? Эч качан капа эмесмин. Мен кападан кийин төрөлгөм, Канат мырза. Мен эч качан аял кишиге теңелип капа болбойм. Анараны сыйлайм. Жакшы баары жогучу. Өтө жөнөкөй болду. Анан бул жерде ошол каттуу сөз бердиң деп суроо бердиңиз. Мен суроого жооп берем. Ал Toyota Camry'ni алып берет болчумун. Бул жерде эң башкысы Toyota Camry азыр хит болуп атат, кейт болуп атат. Сөздөрчү. Главный Toyota эмес, алып берип коюш бул Анара үчүн не жалко. Бул жерде мамиле и бактылуулук да. Ошол. Анан бир суроо айтып коеюн деп атам. Саламатсыздар. Марат байке негизи чын жүрөгүнөн эле келгени башында эле байкалганда, бирок тандоосу кичине туура эмесирээк болуп калды да байкеникичи. Балким дагы карап көрсөңүз, балким башка кызга деле келсеңиз, талапка туура келе турчучу. Анан бул жерде эме болуп атат, биягына тартсам өгүзүм өлөт, ар жагына тартсам арабам сынат болуп атат да. Өкөңөргө тең мындай эч нерсе деп айта албай атам. Бирок эме кыргызда дагы бир жакшы сөз бар.
жубай тондоду аябай чарча дейт да, өмүр бою бактылуу болуш үчүнчү. Андыктан дагы аракет кылып, буюрса бактыңызды таап кетсеңиз. Рахмат чоң. Негизи жанагы мырзалар деле, айымдар деле багы бир типтерге бөлүнөт го. Башында келгенде болгону сиз жанагы Бекмамбет мырза айткандай МТСтин оозуна жата алам деген сөзүңүздөн улам баягы макул десе дагы, дебесе дагы макул кылдырганга чейин аракет кылам деген сыяктуу сезилип калган болчу да бизгечи. А бирок мындай сизди ал сөзүңүз үчүн же ак же кара дегенден алыспыз албетте. Анткени ар бир адамдын баягы өзүңүз айткандай деңгээли болот, ар бир адамдын баягы чыдоо не деп койсок болот. Мындай нормасы болот. Сабыры болот. Анан баягы такыр эч нерсе сезими жок экенин билсең деле баягы аракет кылгың келбей турган адамдардын типажы болот да. Ал эркектик намыс ойгонот андай жерде. Сезим жакшы көрүп турса да. Ошондой сыяктуу сезим ойноду окшойт сизде. Эртеси күнү эле сезим байкабадым дегенден уламчы. Мындан улам сизде мисалы күнөөлүү дегенден деле алыспыз, күнөөңүз жок дегенден деле алыспыз да. Бул эми ар бир адамдын өзүнүн ичиндеги сезими. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Мен Марат мырзага суроом бар эле да. Сиз келгенде мен сизге суроо бергем, Анаранын кылыктарына чыдайсызбы депчи. Мен чыдайм, бардыгына чыдайм деп айткансыз да. Анан биз ошо чай ичүү үстүндө отурганда баардыгыбыз катышуучулар менен сиз жок болуп кеттиңиз да бир жакка. Анан биз Анара экөөбүз чыгып издедик, сизди сыртка чыгып Анара экөөбүз сүйлөшүп калдык да. Аз убакыт болсо дагы мен Анараны жакшы таанып калдым. Анан Анара айтты да, эмнеге мындай эме болбой жатат депчи. Көрдүк, ооба чай ичип көрдүк, тааныштык, сүйлөштүк, бирок мага көңүлү жоктой болуп атат, мындай хайп үчүн эле келгендей болуп атат деп. Мен көрдүм да, Анара дайыма эле издеп жанына отуруп, мындай мен талапкерим деп ушинтип атты да. Мен өзүм байкадым ошол нерсени, баардыгы эле көрдү, айтышса керек. Мага ушундай эле сезилип калды, биз баардыгыбыз сыйладык, талапкерлерди жакшы эле сыйлап отургула эки-экиден кимге келсеңер депчи. Анан ошондой эле мындай жок деп эле же бийге тартсак чыкпайт, эме кылсак ушундай бир маанайы жоктой эле отурдуңуз да. Анан мындай ошол себептен мындай суроо келип атат да, чындап эле Анараны тандап келдиңизби же хайп үчүн эле келгенде болуп калды бул жердечи? Неге дегенде Анарадан дагы сизге кадам болду да, сизди издеди, сизге чыкты, сыйлап, мындай жөн жерден эле сизди жок деп койгон жок да. Анан чалдым, мен чалсам ушинтип койду деп атпайсызбы? Сиз мындай өзүңүзгө суроо берген жоксузбу? Эмне үчүн мага ушундай эме кылып атат депчи, мамиле кылып атат? Мүмкүн Анара чындап эле бошобой жаткандыр. Мүмкүн Анара чындап бир нерсе болуп калган чыгар. Сиз чалып кандай бир суроолоруң болуп атабы? Менден жардам керекпи дегендей суроолоруңуз болгон жокпу? Болду. Мен чалдым Анарага чалып не жардам керек болуп атат деп айтып кеттим го. Аптекадан дарыга апарып келдим, такси менен жөнөттүм деп. Одан кийин чалып атпайм мен, кандай дарыны ичтиңби, эмне чувство болуп атат, кандай болуп атат сенде депчи. Анан мен бош эмесмин, мен деп туруп трубканы коюп койгом, маданият кандай, өзүңөр кандай чувство этесиңер. Ошол жагы кандай болот, ошол жагы. Анан мен эшикке чыгып кеткенин себеби айтып баса белгилеп өттүм баягы. Срочный мага звоноктор келип калды. Эми ызы-чуузда угулбайт да. Анан ал жакка барып сүйлөшүп келдим. Бунун издегенин анан кечиресиз. Сиз биринчи эле чай ичүү үстүндө көп талапты коюп алып турсуз да Анарагачы. Бирок бул жерден Анара сизге эч кандай талапты койгон жок да. Сиз артынан дагы кичине мындай көңүлүн алып көрсөңүз болмок да. Негизи Анаранын көңүлүн тапсаңыз, Анара эң сонун жубай болчудай кыз. Мындай да. Анаранын көңүлүн таптым, бирок Анара менен 2 саат сүйлөшкөндө мен ички оюн билип бүттүм. 2 саат мага достаточно жетет. Ооба, бул жактан Гүлназ айым кечиресиз. Марат мырза деле айтып атпайбы, мен адам эмес экен дейт да. Биз эми мүмкүнчүлүк түзүп бердик, экөө сүйлөшүп көрдү, демек экөө чындыгында бир эмес экен. Анан биз деле сөздү жыйынтыктасак туура болот го деп ойлойм. Кандай дейсиз Гүлназ айым? Ооба. Экөөнүн тең ошондой ой чыгып атат. Анарадан дагы, Марат мырзадан дагы. Экөө бири-бирибиздин адамыбыз эмес экен деп. Ооба. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул биз жолуктук долбоору 100% реалити шоу экенин мына Марат мырза өзү да көрүп атат, өзү да ушул жака катышып келип, Анарага талапкер болуп келип, өзүнүн дагы мындай, мен ушу Анарага барсам болмок экен деп өкүнүп калбастан эмне болсо да келип таанышып көрдү. Сахалинден бери келди. Караңыздарчы, кандай чечкиндүүлүк бул мырза үчүн.
Ооба, атайын ошончо алыскы жолду басып келип, өзүңүздүн бактыңыз үчүн күрөшүүгө аракет кадам таштагыңыз үчүн дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Бул жашоонун түгөнүп калышы эмес, Кудай буйрса, сиздин дагы алдыда чоң ийгиликтер, аны менен кошо жакшы, сизге жубай боло турган кыз күтүп турат деп ишенели. Биз болсо? Ооба. Биз болсо Марат мырзанын колун кармап, кол чабуулар менен студиядан тышкары узатып коебуз. Балким дагы бир катышуучуңуз жүрөгүңүздөн орун алып атса, келсеңиз, биз сизди ар дайым жылуу мамиледе күтүп алабыз. Ушундай кыргыздын жигиттери чечкинде болуп, бактыбыз үчүн күрөшкөнгө болушунча аракет кылалы. Физиологдук долбоору бул 100% реалити шоу. Анар айым дагы да болсо өзүнүн талапкерин күтөт. Анаранын жүрөгүн ким багындырат болду экен, Анда биз эфирди алга карай уласак, Гүлназ айым. Бизде өткөнкү чыгарылышта жакындан таанышууга аттанган бойлору жарашкан деп туралы. Азырынча оюна ою жараштыбы? Азыр чогуу алдыңкы минутларда чогуу байкап көрөбүз. Анда сиздердин шаңдуу кол чабууларыңыздар менен биздин Нурбек Фатиманы тосуп алабыз. Тосуңуздар. Фатимочка ашып кеткен бе? Фатима. Кандайсыңар? Жакшы барып келдиңерби чайга? Саламатсыздарбы? Катышуулар, саламатсыздарбы? Ооба, жакшы барып келдик. Баары сонун. Саламатсызбы? Видео барбы? Видео бар. Ошол биринчи видеодон баштабайлыбы, Тамак жегенге жетишсиздер, мороженое жегенге жетишсиздер, жана ошондой эле паркта дагы сейилдеңге. Кандай айым экен Фатима? Фатима айым аябай жакшы, адамгерчиликтүү айым экен. Биз негизи 2 жолу жолуктук. Экинчи жолу киного барганбыз, бирок эми ал жактан ал жолугушубузду тарткан жокпуз да, кинотеатрда. Видео тартыш ошо. Аябай көп сүйлөштүк, бири-бири менен тааныштык. WhatsApp'tan деле жазышып турдук. Кандай банально болбаса деле. Ошо. Кандай мырза экен? Аябай мындай ачык мырза экен, мындай ичинде кири жок, кандай тамашалашып, күлүп, аябай ачылып жакшы сүйлөштүк, мындай. Аябай жакшы мырза экен чындыгында. Айымдарды мындай сыйлаган, ошо жакшы мырза экен. Кызыктуу экен отурган, кызыктырып сүйлөп отурат экен. Ооба, көп тамашалап, кызыктуу эле болду. Аябай кызыктуу болду. Биздин бул жактагы экөө жөнүндө мамилени көбүрөөк биздин катышуучулар билет экен да, негизи булар чогуу жүргөнгөчү. Катышуучулардын ой пикирин угалчы азыр. Саламатсыздарбы? Мен да суроо берейин дедим. Бир эле жолу жолуктук да жаначы, эфирден тышкарычы. Ошо бир жолу эмес, 2-3 жолу жолугуп көрсөңөр болот беле. Бирөөңөрдү билип жакшылап. 2 жолу жолуктук. Саламатсызбы? Биз 2 жолу жолуктук. Бир жолу паркка бардык, мороженое жедик, бастык, анан чайхана бардык. Анан экинчи жолу жолуктук, киного кирдик. Анан чыгып көп басып. Бир жума убакыт берилди да. Бир жумада сен жактырып калсаң, Фатимага жын эти менен келдиң да. Эркектик кылып, аракет кылып 3 жолу, 4 жолу деле жолукса болот да, проекттин немеси боюнча. Аракет кылсам болмок экен да. Жакшылапчы өзүңдү көргөзүп, мурунку сезондордо природага алып барчы, жаратылышка, ошондой жерлерге алып барып, бир жолу чайга чыгып койбойчу? Көбүрөөк жакшы эле аракет кылып атат да, бир жума ичинде 2 жолу жолугуп атат, киного алып барып атат, тамак алып берип атат, мороженое алып берип атат, суукта, күн суукта. Менимче бул аз болуп калды да 2 жолу. Жок. Аябай жакшы 2 жолу. Ошо өткөндө тиги чайханага барбадыкпы? Бияктан чыгалы, эфирден чыгалы. Ошондо мен байкашымча бир моментте карасам, экөөң өз-өзүнчө отуруп турсуң, Нурбектин настрою жок, мынтип ойлонуп отуруп калпсың. Жакшы деп атасыңар, бирок ачык эле айта берсеңер сонун болот да ушул жерде. Ошол жерден байкашымды айтып атам да. Фатима башка жерде жүрөт, сен башка өзүнчө отурасың. Туурабы? Баары келген күнү болчу да, мында ачыла элекпиз, бири-бирибизди тааный элекпиз, анан мындай көпчүлүктө. Бирок мен аракет кылып аттым жанынан отурганымдай. Мен суроо берип кетсем болобу? Ошол күндөн чыккандан кийин сыртка Фатима айым Санжар мырза менен алдыга
басып, Санжар мырза өзүнүн үстүндө костюмун чечип, муну кийгизди. Анан талапкери ар жакта өзү басып келди. Анан мен ошондуктан мен артынан кошулуп эмне болуп десем, анан мынтип карасам уже Фатима Санжар байке менен уже кетип аттыр да алды жакта. Ошону көрдүм мен. Ошондо кандай болуп калды? Нурбек мырза менен кетип барат эле мындай. Жок, негизи баарыбыз эле кетип баратканбыз. Анан кийин Нурбек мырза катышуучулар менен көбүрөөк сөз табышып кетти да. Мен болсо ооруп аткан болчумун, кичине настроениям жок болуп отурдум негизи ошол күнү. Анан кийин ушуп аткам, көйнөкчөн болчумун. Анан басып эле бараттым общий. Анан Нурбек мырза жүрдү мырзалар менен. Анан Санжар мырза көрдү окшойт да мен үшүгөнүмдү. Анан курткасын чечип берди. Анан чечип бераткан сүйлөшүп калдык, кандай экен деп мындай эле жөн эле сүйлөштүк. Ушу Санжар бир карасаң Гүлнур кинотеатрда эрип жүргөн болот. Бир карасаң куртка чечип бераткан болот. Супермен болот окшойт да азыркы убакта. Бул азырынча джентльмен деп коебуз го, мырзалык бир тууган катары. Мен айта кетчү нерсе бар эле. Фатиманын ооруп атканын баарыбыз эле көргөнбүз, билгенбиз. Ушу өткөнкү чыгарылыштарда жөтөлүп аябай өзүн начар сезип жүргөн да. Анан кийин эле эртесиби, жан эртесиби тарыхчасына мындай дарыларды тартып, сүрөт киргизип калды да Инстаграмына. Анан кийин кыздар өздөрү алган нерсени антип тартып киргизе бербейт. Сөзсүз бирөө белекке берди же, бирөө алып келип берди же, бирөө салып ийди да. Анан ошол суроону бергим келип турат азыр. Ошо дарыларды өзүңүз алдыңыз беле же Нурбек мырза алып келип бердиби? Ошол кандай дарыларды? Не деп койсом экен дегендей болуп калды го? Жок, Нурбек мырзадан эмес. Ачык айтмай, реалити шоу. Реалдуу түрдө болгондой. Ооба, сезим үчүн күрөшөбүз, эч коркпойбуз да, эчтекеден. Анткени унчук албай калганына байланыштуу бир сырлар бар окшойт, айтсак болобу? Сыр эмес, ал жон гана мындай ооруп атканын билип, анан жөн эле мындай айыгып кетсин деген мааниде алып келген. Ким? Мырза. Калыкпы? Жок. Санжар? Санжар мырза. Ушул жерден колдонуп бир сүйлөп коеюн дегем. Бул жерден Нурбек мырза менимче бул ар бир адамды, ар бир аял затын жүрөгүн ачыш, бул бир гана эркектен гана көз каранды. Жакшы мамиле кылсаң, аял кыз кишини назик да кылып алыш, ошол эле учурда катуу мүнөз кылып алыш, бул бир гана эркекке гана көз каранды. Эркектин өзүнүн гана колунан келет. Азыркы учурда бардыгында суроо болушу мүмкүн. Мурун башкача көрүнүшү, эфирден башкача мамиле болчу, бирок кыймыл, иш аракеттериңиз башкача болду депчи. Мен бирдеме бир өтө маанилүү кадам таштардын алдында мен аябай ойлонуп туруп, өзүм менен өзүм кеңешип, ата-энем менен кеңешип, бардыгы менен кеңешип туруп, анан бир чечимге келем. Өткөндө эмнеге талапкер күтөм деп айткам. Анткени болсо мен ошол убакта ойлонуп отурган учурум болчу. Мен ошол жерде ойлонуп жүргөн убактым болчу. Ошондуктан мен паузаны дагы бир аз кармап турууну чечтим дагы. Анан талапкеримди күтөм деп айттым. Бирок мен азыркы учурда толук чечимге келген учурум. Мен ушул жерден чечим чыгарып туруп, азыр Фатима айымды мен мындан ары чайга чакыргым келет азыр. Эми Манасага бурулуш. Мен азыр отурсаңыз. Мен уш жерден туруп айтайын, муну турбай айта албайм. Туруп айтышым керек уш жерден. Бул тамаша эмес, бул чын жүрөктөн чыккан сөздөр. Негизи кастингдин башында эле Фатима сени эки бала караган. Мен жана Санжар. Сен өзүң назик, сулуу кызсың, акылдуу кызсың. Санжар жөнүндө айта кетсем, Санжар тарбиясы жакшы, честный бала, достойный бала, акылдуу бала. Мындай ыйлаган жокмун. Мындай айтканда, Санжар экөөбүздү салыштырганда или Нурбек менен Санжар салыштырганда, Санжар сага достойный деп ойлойм да. Анан кийин Нурбекке айтарым, Нурбек экөөбүз достук чайга чыгып келели досум. Бул жерде албетте Санжар мырза чындыгында сезим билдирди, бирок мен ичим жылып айтат, анткени бул жактан Нурбек деле, мисалы Санжар айтып кетпеди, мындай жигитти, кызды назик кылып алыш керек депчи, бирок Нурбекте деле ошол сапаттарды көрдүм да.
кызды назик кыла ала турган, кызга көңүл бурдура ала турган, чыныгы жигиттик мырзалык сапатта. Ошондон Нурбектин мээнети кандай болуп калат? Нурбектин сезими кандай болуп калат Фатимага болгон? Негизи биз эки жолу жолуктук, сүйлөштүк, анан катышуучулар сурап атат да, эки жолу аз депчи, бир жуманын ичинде деле баарынын иштери бар да, биз деле иштеген адамдарбыз, шаарда деле болбой калабыз, акыбалга жараша жолуктук да, ооруп калыптыр. Анан мен деле түшүнүп, негизи экөөбүз аябай жакшы тааныштык, жакшы сүйлөштүк. Адамгерчилик сапаттарыбыз деле бири-бирибизге жакты, жакшы мамиледе болуп, бирок биз түшүндүк да, биз кичине ар кандай экенбиз. Анан дос катары аябай жакшы дос катары болуп калайлык деп чечтик да. Эфирге чейин эле чечкенсиздер, э? Азыр мисалы мына Гүлназ айым кечирим сурайм, азыр мындай болуп атат да, мисалы мен айтып, азыр мисалы күрөш болуп атат да бул жерденчи. Кимибиз мыкты деген. Мисалы Санжар мырза бүгүн өзүн көргөзүп кетти да, гүл алып келип, мына мен мындай Фатиманын кадырына жете алам, мен Фатимага Нурбек арана мыктыраакмын деген сыяктуу гүлүн берип, сөзүн айтып туруп, өзүн арнап кетти да. Анан Нурбек мырза, сиз ошондо жөн эле калып каласызбы, күрөшпөйсүзбү мындай Фатима үчүн? Фатимага жетиш үчүн. Негизи чечтик, дос катары калабыз деп, жана мен деле Санжар мырза азыр айтып атпайбы, мен ойлонуп жүрдүм депчи. Анан азыр өзүнө күч таап деле мындай эфирде элдин көзүнчө, баарынын көзүнчө гүл берип, бул мен ойлойм, чын эле эркектик сапат. Биз дос катары калабыз деп чечкенбиз, эки жолу жолуктук. Анан мен негизи мага деле азыр мындай ой кетти да. Биз жолуктун шарт боюнча мындай болбойт экен, бирок эгерде НТС'нин редакциясы макулдугун берсе, урматтуу алып баруучуларыбыз макулдугун берсе, мен Анар айымды чайга чакырайын деп чечтим да. Биз азыр Анар айымга токтоп турабыз. Мен Санжарга суроо бергим келип атат да. Санжар, сиз эмне Фатиманы алдыруу иштен коруптуңузбу? Эмне себептен? Азыр талапкер кеткенден кийин деле айтсаңыз болмок да, чайга чыгып келели депчи. Талапкер турган жерден сиз Фатиманы эмне себептен азыр чайга чакырып атасыз? Мен бул жерден адамдын негизи көз карашынан, кылган иш аракетинен байкаса болот. Талапкер мырза менен Фатима айымдын экөөнүн бири-бирине мындай жакшы сезимдер ачылбаганын, жана ошондой эле булар ошо дос бойдон каларын мен сездим, көрдүм. Анан мен ушунча ойлондум. Мен маанилүү иш болгондо гана, маанилүү кадам болгондо гана ойлоном. Анан ойлонуп туруп так даана бир чечим чыгарышым керек, жаңылып калууну каалабайм мен. Ошентсе да шаштыңыз бирок, э? Шашылдым. Бул чечим качан бул чечим гүл менен даярданып келгениңизге караганда, өткөнкү эфирде Фатимага талапкер келгенде бышып жетилет да, бир нерсе түрткү болуш керек. Ошондо кабыл алынды. Кызганыч болуп, э? Же эртеси күнү кабыл алынды, бирок ошо кызганыч болуп, алдырып жүрбесем экен, мындай болбосо экен деп. Ошон үчүн баягы дары жөнөтүп, үстүнө курткасын жаап, өзгөлөрдөн өзгөчө мамиле кылып атканыңыз дагы баягы Фатиманын көңүлүн өзүңүзгө бурдуруу болгон аракеттер болгон окшойт, э? Албетте, мен мурун башынан эле мындай жактыруу сезими бар болчу. Бирок айткандай эле ойлонуп жүргөм. Анан мурдагы эфирде талапкер келгенде ошол мага жетти. Мен көпкө ойлонуп бардым, кеч калып баратам деген. Мен өзүмдүн кадамдарымды тездетпесем болбойт деп өзүмө көрдүм дагы. Анан ошо катышуучулар менен чайга барганда дагы көзүм Фатима айымдан алган жокмун. Ар дайым артымда басып баратса да, асымда басып баратса да, көзүм Фатима айымда болду. Ошон үчүн ошол нерселердин баарын байкап калсам керек. Машинада барат эле бир жөтөлгөндөн ооротам деди. Ошону түшүндүм. Анан кийин эртеси дары эт жүрөктүн дарысы деп, дарыларды алып барып, анан Фатима историясына коюп, ошону мындай кылалычы азыр. Сиз чайга чакырдыңыз, сиздин жообуңуз. Көпчүлүгүбүзгө белгилүү болуп калды, Санжар мырза менен Нурбек мырза экөө достук мамиледе экен да. Анан Санжар мырзага суроо бергим келип кетип атат. Азыр силердин достугуңарга мындай терс таасир тийип калбайбы? Солган гүлдөр болуп, анан өчүн алып гүлдөрдү бирден сүрөттөр чийип чыкчу эле. Жок, бул жерден кечиресиз, мен Санжардын ордуна жооп берип коеюнчу. Нурбек мырзанын деле жактырганы бөлөк экен да.
эч кандай бул жакта өчөшүү, бири-бирине жаман мамиле деген жок да, ошол сүйүнүп атат бизди. Ошон үчүн Бекмамбет азыр биз бүтүрөлү. Фатима, сиздин жообуңуз? Негизи албетте Санжар байке аябай жакшы байке, жарокер, мындай кыздарды карап турат. Менин талаптарыма негизи жооп берет, аябай жакшы мырза. Бирок мен Санжар байкемди көрөм да. Бир туугансыңар, Ошентип башталат да сезимдер. Жок, мен башында келгенде эле чындыгында эле кимди мен Санжарды байкаган болчумун, Фатимага башында эле бар болчу, бирок да убакыт керек го деп айтып атканда, убакыт керек болчу да, бирок Санжардка чын жүрөктөн болуп атат, жок дегениңизди аябай туура көрбөй атабыз да. Макул десеңиз аябай сүйүнөт элек. Балким болгону Фатима ыңгайсыз болуп аткандыр да, бир талапкер менен келип, анан кайра дагы бирөө менен ичип кетсем кандай болуп калат деген ой болуп аткандыр. Анан бирок эгерде такыр сезими болбосо, такыр көңүл болбосо, ал жанагы дарыларды историяга да чыгармак эмес, айымдардын атынан сүйлөп айтып өтсөм болот да. Жактырбаган адам мындай кандай чоң белек берип атса дагы, айымдар, мындай историяга чыгарып, ошону бирөөгө көрсөткүбүз келип андай болбойт да. Кандайдыр бир пайызда ичиңизде сезим бар экендигинен кабар берип аткан жокпу? Ооба. Ачык эле айта беребиз. Бул эми реалити долбоор, ичибизде кандай сезим болсо, ага эч кандай эмеспиз. Фатима, сага чайга чыгып келгенге себептеш болгум келип атат. Себеби дегенде Санжар байке сени аябай жакшы көрөт да. Буга чейин баарыбыз эле байкаганбыз, Анан мен менен көп сырдашып калганбыз да, экөөбүзчү. Сага болгон сезимин мага айтып турчу да. Мондай кылсам, сен эми кызсың да, Наргиза, мондай кылсам кандай болот? Кандай деп ойлойсуң деп ортобузда сыр болгон да, мындай. Сага болгон сезимин мага айтып, мындай менин оюмду сураган да. Сен азыр эле жакшы көргөн жок. Канча эфир өттү, анан да эфирден дагы Тилек мырза бир суроо берип калганда, Арген мырзага талапкер менен сөз сүйлөшүп жаткандачы, эмне деген суроо болчу? Фатимага Арген мырза негизи Фатима жакчы депчи, негизи мырзалар Фатимага жазалы дегенде Санжар байке айтып калды да, жок биздин атыбыздан да жооп бербеңиз, мүмкүн үчөлө мырза жазгысы келген, бирок бизге жооп бербеңиз деп калганда мага аябай катуу тийген да. Мисалы мен да байкайм да сырттан көңүлү бар экенинчи, анан ошондо мындай чечкиндүү болсо, ошондо эле айтмакпы дейм да, анан мени дагы кичине эфирден түшүргөндөй болуп калды да. Ой, Фатима, башка канча башка талапкерлер келсе дагычы, Санжарда татыктуу калабы жок сага, мындай чын айтайын. Санжарда татыктуу калса мен ойлоп атам, бүтүп отура бересиң, келет ар кандай балдар. Бирок Санжардай достойный бала сага келбейт. Ошону билип кой. Ошон үчүн бир жолу чайга чыгып кой. Санжарда ушунча мындай көптөн бери чогулуп жүргөн эмесин чогултуп туруп, сага эмесин алып келип атат, гүлүн алып келип, эркектик кылып алып келип атат. Сен отказ кылып койсоң болду. Болду, рахмат чоң. Элестесең, сен да мага жагасың. Бирок мен мындай аракет кылган жок, мындайга менин мужеством жеткен жок. Санжардыкы мужествосу жетип атат, түшүнүп атасыңбы ошону? Санжардын да бир жана айтып атканда сөзү жагып калды. Фатима, ооба, жети өлчөп бир кесүү деген бул чыныгы мырзаларга мындай белгилүү сапаттардын бири да. Анан кийин жаңылып калбайын деп аттым, анан мындай өзүмдү күтүп аттым деп өзүнө убакыт берген да. Бул жакшы эле сапат да. Багы айтып турган кайра кайтып кеткенден көрө ойлонуп, туура чечим кабыл алып, анан кийин айтып атат. Мага ошондой сезилди. Жошол мындай микрофонго сүйлөйсүң, мындай да, Фатима айым. Мырза чечкиндүү болуш үчүн биринчи мырзанын сезими ойгонуш керек да. Анан сезими ойгонгондон кийин мырзалар биз чечкиндүү боло алабыз да. Бирок сезим ойгонбосо албетте чечкиндүү боло албай жүрөбүз. Кээ бирибиз ошон үчүн 30га чыкканда үйлөнүп атабыз, кээ бирибиз 40ка чыкканда үйлөнүп атабыз. Бунун баары ошондой чечкинске кирбейт да. Бирок ушунча аралык өттү, Санжар мырза айтып атат, ойлонуп жүрүп сезими ачылгандан кийин мына чыныгы чечкиндүүлүк деп ушул сапат да. Талапкериңиздин көзүнчө гүлүн берип, эч коркпостон миллиондогон элдин алдында айтып атат сизге сезимин. Ушуну чечкиндүүлүк деп бааласаңыз болот. Айсулуу айым. Фатима айым, саламатсыздарбы? Фатима айым, сиз айтып атпайсызбы, башында ушинтип койду, тигинтип койду деп. Башында мисалы бири-бири менен тил табыша албай, урушуп, талашып, бири-бирин жек көрүп жүрүп да сүйүүгө айланып кеткендер бар да.
Анан сиз кичинекей эле башында ушинтип койду, анан мен макул демекмин. Уже канчанчы мырза айтылып атат, сиз баарына эле ушинтип атасыз да. Башында ушинтип чечкиндүү болбоду, мен макул болбой атам. Мен чечкиндүү болбоду, макул болбой атам. Санжар мырзаныкында айтып атасыз. Санжар мырза да азыр бой десең бой, келбет десең келбет, тарбия десең тарбия, акыл десең акыл. Сиз тандап жүргөн кезде деле сизге ушундай сыяктуу эле мырза келет. Анан кичинекей нерселерге эле мындай башында момундай кылып коюш керек болчу, анан тигиндей кылып коюш керек болчу десе, сиз түгөйүңүздү көпкө чейин таба албай жүрө бересиз да. Мүмкүнчүлүк бериш керек деп ойлойм мен. Азыр мындай кылбайлы Канат мырза, жанагы болгону баягы кичинекей баягы капачылыгы бар экен да, ошол калып калган экен. Ошонун гана себебин Санжардын өзүнөн укпайлыкпы? Эгер убакыт болсо мен ошол ар бир учурду туура эмес эфирде мисалы сезим жоктой мамиле кылдым го, ошолорду түшүндүрүп бере алам да. Биринчи эле учурда мен жана эмнеге талапкер күтөм деп айткам, Калык мырза суроо бергенде ага жооп бере кетсем, анткени башында болсо Тилек мырза Фатима айымды чайга чакырганда, мен ошондо бир аз мындай кызгануу сезим пайда болгондо мен Тилек мырзага ысырап айткам, сиз чечкинсиз экенсиз, сиз башында кылышыңыз керек болчу, азыр Фатиманы жоктоп атканы бул туура нерсе деп мен өзүм айткам. Анан кийин ошондон кийин эле кайра мен дагы ошондой кылсам, ошол нерсе кайра мага келип тиймек. Тилек байке жабы алган сөздөрүм бар мага тиймек. Анан ошол убакта ойлонуп да жүргөн убакыт болчу, ошондуктан мен дагы талапкер күтөм деп жооп бергенге туура келди мага, чынын айтканда. Анан экинчиси өткөнкү эфирде мен эмнеге Тилек байке кайра айттым. Тилек мырза, мен бул жакта жөн гана, бул жакта отурган башка мырзалар үчүн балким айта албай атса, ошол мырзалар үчүн жооп берип коеюн деген ой болчу. Башка мырзалар тарабы үчүн. Мен дагы андан кийин ойлонуп жүрдүм, эфирден көрдүм, өзүмдүн ошо туура эмес сүйлөгөнүмдү. Бул жактан менде жаман ой жок болчу, мен ошо катуу тийип калат деп мындай чынында ойлоп турмун. Ошол нерсени ойлонуп өкүнүп жүрдүм, туура эмес сүйлөп алыптырмын депчи. Бирок негизи оюм бул жакта мырзаларга бир ордуна бир сүйлөп коеюн деген ой болчу да. Ой, эми ал нерсени кектеп деле кереги жок. Болгону жандай эме болот го, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Ошол жагын туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Жаңылышабыз. Мага башынан айтып атпаймынбы да, көңүлү бар экен билгем депчи, мындай үймө жеткизип, мындай аябай жакшы мамиле кылчу да. Анан мен айтасың да, кыз болгондон кийин апаң айтып бересиң да, ушинтип тийип атат Санжар байке, мындай сунуш кылат окшойт, ушундай болуп атат деп үйдөлөрүмө айтып берчимин да көпчү. Анан эфирден эле көрүп эле алар таң калып калышты да. Сен башкача сүйлөп атасың деп мен кичине калпчу сыяктуу болуп калдым да. Мынтип атпадың беле, эле башканы сүйлөп атат го депчи. Анан ошондо мен да кичине апагам да кичине каршы сыяктуу болуп калды да. Мындай сен мынтип атканда башкача сүйлөп коюп атат го дегендей кылыпчы. Азыр башканы сүйлөп атпайбы? Азыр башканы сүйлөп атат. Жок, азыр точносын айтып атпайбы, орусча айтканда? Анда антип айтпаса, азыр ошо ата-энеңиз күткөн нерсени, сиз үйүңүзгө мактанган нерсенин бардыгын далилдеп айтып берип атпайбы? Азыр убакыт азыр келди. Убакыт азыр келди, ошол убакыт. Түшүнүп атасызбы? Убакыт азыр келди. Өзүңөрдүн ичиңердеги сезим менен чечим чыгарып бергиле, анан кийин эфирден кийин апаңыз балким кайра макул. Азыр баарыбыз эле анда бул передачага ата-энебиз менен келип отуруш керек го, апайсыз капа эмессизби депчи. Сиз Санжарды жакшы көрдүрүш эми сиздин колуңузда болуш керек да. Макул эми. Бул жердечи Канат мырза мындай болуп атат да, негизи баягы кыз кылыгы менен деген кыргыздын ар бир сөзү тамай айтылган сөз. Бир аз ошол кездеги, демек ошол сөзүнө байланып көңүл бөлүп калды. Демек ошол кезде Фатима айымдын деле ичинде бир кандайдыр бир нерселер болуп аткан сыяктуу. Качан айтат, качан чечкиндүүлүк кылат деппи. Айтып атпайбы, үйгө барып айткан болчумун депчи. Демек, эгер ичиңде көңүлүңдө эч кандай көңүл жок болсо, үйүнө барып да айтмак эмес да. Бир аз гана капачылык болуп атыптыр. Биз сөзсүз түрдө экөөнө ошол капачылыгын жайганга мүмкүнчүлүк берүүбүз шарт деп ойлойм. Кандай деп ойлойсуздар катышуучулар? Андыктан Фатима, Санжар, сиз бул жака келип отуруңуз. Фатима, сиз ушул жака келип отуруп аласыз, ошол таанышып бир достук чайынан чыгып көрөлү, анан кийин көрөбүз да. Келгенде айтасыңар, Эң сонун чечим деп ойлойм. Тияктан орун алып бериңиз. Нурбек мырза дагы айта турган сөзүм бар деп аткан. Негизи катышуучулар өтө көп суроо берди, анан мен деле айтышты, дос экен бардыгы деп. Мен өзүм баргам, анан мен билген эмесмин ушундай болот экен. Мен деле сезгем, бир сезими немеси бар го депчи, бирок ушунчалык да подробности билген эмесмин да барынча. Анан эгерде ушундай ой болуп атса, ушундай эркектик сапат менен элдин көзүнчө чакыратса эфирде,
бул деле чоң күч да, чакырыш кыздычы чай ичкени. Мен эсептейм, Фатима чын эле бул достук чай да, достук чайга чыгып келип сүйлөшүп көрсө андан эчтеке жоготпойт го деп ойлойм да. Ошол да. Азамат, ал эми Анараны бул жака алып келе турган болсок, кайра орунабы? Бүкүл сизге ушул жер аябай буйруган окшойт. Кызыктарга бай эфир болуп атат. Бир туруп сезимдер. Өйдөгү ылдыйга. Кол чаап коелу жарашты. Анаранын эмнесин жактырдыңыз? Сиз да жөн жүрүп эткенсиз, бирөө менен келип. Башында негизи мындай болду да, мен ойлонуп аткам, талапкер болуп бараткандачы. Башында Анара айымды сураганда уже талапкер бар деди да, талапкер келет уже. Анан мен ойлодум, Фатима айымга деле барып көрөйүн, симпатиям бар болчу деп. Анан азыр деле отуруп монун баарын көрүп, мага деле просто ой келди да, именно эфирденчи, импровизация. Негизи шарт боюнча болбойт. НТС'нин эрежеси боюнчачы кайра талапкер болуп келиш керек, анан дагы талапкер күткүчө вакыт чойбой мен деле дароо кыймылга өтөйүн депсиз. Кыймылга өтүп, эфирде чайга чакырайын деп чечтим да. Силерден сурап НТС редакциясынан. Жок, эми бул жерден сезим да, адамдын сезими да биз тыя албайбыз да. Кайра талапкер болуп кел, кайра каттал деп айтпайбыз. Мурда деле чыгарылыштарда биз талапкерлерге айтчубуз да. Эгерде башка катышуучу жактырсаңыз, ошого айтыңыз чай ичкенге деп. Бул нерсе туура эле көрүнүш. Биз буну колдойбуз. Негизи бир суроо бере кетейин деп аткам. Оюмду айтып койгон суроо эмес. Биз эмеге барып атыкпы? Чайгачы. Общий баарыбыз баргандан кийин анан тиким талапкер Тилекбаевге келсеңиз деп арыга барып алып анын өзүнүн оюн айткан болчу да. Негизи менин оюм Фатимада эмес, ким Анарага келген болчумун, Анара менен сүйлөшсөм кандай болот, өзү ошондо айткан болчу да. Анан ошол нерсени кандай карайсыз? Негизи Тилекбай экем деле байкап калып, ошондо сүйлөшүп калып мага деле айткан да. Анан мен ошонтип айткам, ошо оюм неме болуп атат. Анан мен ошон үчүн айта кетатпайм, мен НТС эрежесин бузбаш үчүн силерден, урматтуу алып баруучулар, макулдугуңузду сурап НТС редакциясынан азыр деле оюм кетип, мен да эфирде албетте чайга чакырайын деп чечтим. Талапкерлер сезими менен күрөш үчүн мүмкүнчүлүк беребиз. Биз жолуктук теле долбоору ушунчалык деңгээлде реалити долбоор экенин дагы бир жолу бүгүн мен ынанып отурган учурум. Албетте жаштарды, өзүнүн түгөйүн издеп жүргөндөрдү табыштыруу максатта түзүлгөн үчүн табыштыруунун аракетинде бирок Канат мырза бир аз бир четинен түшүнүксүз, бир четинен ыңгайсыз абал жаралатат да. Эмне үчүн көрүүчүлөргө да түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн Нурбек мырза сиз Фатима айымга деп каттоодон өттүңүз дагы, бирок азыр отуруп кайра Анара айымга. Айтып атасыз, түшүндүрүп атасыз, мен чалсам талапкер уже келиптир деп. Бирок биздин эреже боюнча ал талапкер менен тил табышып кетеби, кетпейби, балким ал талапкер менен эки жолго түшмөк дагы, анан кийинки талапкер болуп кирмексиз да, кезекке турсаңыз да болмок. Кандай деп түшүндүрөсүз ошол жагын? Мен деле ошондо ойлодум. Андан кийин Фатима айымга келгенден кийин катышуучулар болуп отурганда мен чайканада байкап баштадым да, Санжар мырза жактырат экен, анан бирок өзүн айткан жокмун. Анан Анара менен деле мен неме кылган жокмун да, сырттан тышкарыда сүйлөшүп көрбөй эле коеюн дедим. Эрежени сактап. Ооба, бул жерден мен түшүнүп атам Нурбек мырзаны. Эми чындап Анарага келем дептир. Бирок биздин редакция билбейт да, биринчи Анарага сезими бар экенин, анан Фатимага симпатия менен келгенин билбейт да. Аны Нурбек мырза эле билет. Бирок Нурбек мырза дагы эми эрежени кичине бузса дагы, бирок өзүнүн тагдыры үчүн күрөшүп атат, өзүнүн жашоосу үчүн күрөшүп атат. Балким ушул мына Фатима себеп болуп атат, мына Анара экөө ушул жолугуп ушул жерде сүйлөшүп калышыначы. Анан кичине эрежени буздуңуз сиз. Бирок эми сиз албетте жаман нерсе кылган жоксуз, ошондуктан биз сизди колдойбуз. Кандай болсо да. Эгерде биздин редакция балким Фатимеге Анарага эле сезими бар болгондо, анда Фатимага таанышка чыгарбайт элек да, киргизбейт элек да. Ошондуктан Нурбек мырза, эми Анара менен таанышканга мүмкүнчүлүк берели сизге. Рахмат.
Анаранын өзүндө оюн угуп койбойлу. Ой барбыз. Көзү бир жерде түттөй эле катып калды. Түшүнбө өңүмбү деген Марат мырзанын же балким сезим эми ойгонуп атабы Марат мырза? Мен жоом айткысым. Мени тандап, оюңузга мен келгеним үчүн чоң рахмат. Сыйлайм сөзүңүз үчүн. Бирок мен жок. Мен өзүмдүн талапкеримди күтөм. Себеп? Айтат го, чын жүрөгүнүн түпкүрүндөгү каткан, баккан сырын өз айтмакчы бул эрдик кылып азыр эфирден айтып, мүмкүнчүлүгүмдү колдон чыгарып бербейин. Негизи башында Анара жакчы эле. Анара уже ойлоп турду, эми талапкер келип атат десе, демек ошол менен жакшы болуп кетет деп ойлоп, анан өзүнүн бактысы үчүн күрөшүү максатында симпатия менен эле келип калыптыр да. Ошого такап атабызбы же кандай? Негизи мындай көңүлүбүз жокпу кандай? Негизи эле менин кыялымдагы жигит эмес. Өзүмдү кыйнап көңүл үчүн чыга албайм. Ооба, балким бул нерсе дагы Анарага да кичине кыйын болуп атат болуш керек, анткени Фатима экөө эки жолу жолукту, Фатима келди, ошол эле убакта мындай күтүүсүз нерселер болуп кетти да. Күтүүсүз нерсеге дагы даяр эмес болуп калды. Турабы? Же келген ар бир талапкер кыялында жигит эмес деп айтып бересизби? Азыр ошол себеп болуп калдыбы? Жок. Ошол эле. Ошол эле да. Сиз мага түшүнгөн жоксуз, суроону түшүнгөн жоксуз. Мейли кийин эфирди көргөндө түшүнүп аласыз. Нурбек мырза, сиз кандай деп ойлойсуз жок дегенге? Эгерде макул болбосо, көңүлүнө келбесем жок да айтат да. Макул кылдыранга аракет кылып көрөсүзбү же? Макул кылдырган аракет кылгым келет негизи. Айта кетпейм. Сизге кеңеш берип кетмекчимин, Нурбек мырза. Азыр ушул жерден дагы бир мындай сөзүңүздү терең өзүңүзгө алып туруп, сөз салыңыз, НТС'нин астына жатып алыңыз, аракетиңизди кылыңыз. Анарага да айта кетчү нерсе, Анара, сен талаптарыңа баарын эле жооп берчү мырза болуп турат. Эмнелер экенин айтпай эле коеюн, эми баарыбыз эле билебиз. Ошол сен дагы жакшылап бир чечим чыгарып, бир мүмкүнчүлүк берип көрбөйсүңбү деген ойдомун да. Мен да кошулам, бул жерде баягы кыз киши болгондой баары назданасың да. Намыс деген болот, анан туруп эле кайра эле мага секирип алат дегенде мындай туура эмес болуп калат деп мындай эл алдында уялып атат да. Балким эч нерсени карабай туруп, мындай өзүңүздү угуп, жүрөгүңүздү угуп туруп, балким бир чечим чыгарып көрөсүз. Анара айым. Суроо бере алсамбы? Саламатсыздарбы? Мен азыр айтып кетким келип атат да. Баягы биз эфирден кийин чайга барганбыз да, баарыбызчы. Анан ошондо деген бул Нурбек мырзага сурагым келип атат. Сиз чын эле Анара айымды чакыргыңыз келип атабы? Мындай чын жүрөгүңүз менен чакырып атасызбы? Анан бул жакта деген мен ошол чайда отурганда мен уккам да. Эки кыздан угуп калдымбы? Эгерде Фатима айым жок деп койсо, анда мен сен менен сүйлөшөм, кабыл аласыңбы деген нерсени уккам да. Сизгеби? Жок, мага эмес, бул жактагы кыздаргачы. Анан мен азыр айткым келип атат да. Чын эле чакырып атасызбы же жөн эле баягы хайп үчүн, же Фатима баягы бул жак тандап кеткен үчүн эле, же сүйлөшүп алып эле ошону кылып атасыздарбы деген эле суроо да. Мен түшүнбөй калдым. Анарага айтканбы ошентип же башка кызга? Жок, Анарага айткан эмес, башка кызга айткан да, башка кызгачы. Эгерде Фатима экөөбүзгө болбой калса, анда мен мындай сага барам депчи. Ошондой сөз болду беле, Нурбек? Кабыл аласыңбы деп айтканыңыз үчүн. Ал жөн эле ушактар, андай сөз болгон эмес. Жөн эле сүйлөп атышат. Негизи чын жүрөктөн чакыратам, ошол үчүн чын жүрөктөн чакырган үчүн мен эрежени да буздум да. Анан мен сизге айтып атпайм, ошондо мен чайханага барганда катышуучулар менен мен ошондо байкадым да, Санжар мырза Фатиманы жактырат экенинчи ага чейин билген эмесмин да. Получится келгенде мен билбептирмин да. Анткени биз жолуктун деле өзүнүн сырлары бар, кыламеттери бар, анан ошо чын жүрөктөн чакыратам. Башында келгенде Фатимага көңүлүм бар деп келдим дегенсиз да. Анан эми туруп Анарага сөз салып турасыз да. Эгер Анара азыр жок десе, дагы үчүнчү кызга секире турган
оюңуз барбы же до конца анаранын көңүлүн алуу үчүн аракет кыласыңарбы? Мен да Эсенбек байкени кармай аласызбы деген суроо да. Эсенбек байкенкин токтоп кетсем болобу? Мен да ошо Нурбек мырзаны уктум. 2-3 кызды бул жактан карап коюптур. Анара болбосо Кызбек же Гүлнур ошол мындай ою бар экен да, ошондой. Азыр Анарага сөз салып көрөйүн деп ойлоп атасыз. Сиз негизи чындап келбептирсиз да. Бул жакка баягы өзүңүздү көрсөтөйүн деп, анан улам бир кызга секирип, андай сөздөрдү биз да уктук, ошондой 2-3 кызды коюп коюптурсуз да. Нурбек мырза, сиздин жүрөгүңүз бирөөнө эле согот же мындай общагабы силердики? Негизи мен айтып атпаймынбы, серьезныраак болсоңор. Бул ушактар деп андай мен айткан эмесмин, андай сөз болгон эмес. Отурганда бирөө тамашалап койгон окшойт, ошонтип эле ушак чыгып кетти, андай сөз болгон эмес. Мен эч кимге өзүңөр көрдүңөр азыр эмне болду, аны айтканы керек жок, общага неме деп. Анар айымга күрөшөм до конца эле. Достук жайга чакырып, андан аракеттенем. Эгерде макулдугун берсе. Эми Нурбек мырза мындай да. Азыр көз алдыбызда кетти. Бул мырза сүйүүсүн билдиргенде, эми же болбосо чайга чакырганда аябай толкундоо менен чакырды да. А сиз спокойствие менен мындай кылып туруп Анараны чакырайынчы деген ой менен чакырдыңыз да. Сизден эч кандай бир чувствону да байкалбады да. Могу кыздардын кандай бир айтып аткан сөзүндө жан бардай сезилип атат да. Сиз бир эч кандай чувство билгизген жоксуз да азырчы. Азыр мисалда бул жак мырзаны көрдүк да. Сүйлөп атат, колдору титиреп атат да. Ал байкалды. Аябай байкалды. А сизден андай байкалуу нерсе байкабадык да. Мындай сиз ушул аракетиңиз эфирди бир аз узартууга же болбосо калууга аракет болдубу деген ой кетип атат да бизде дагы. Жок, мен деле аябай толкундонуп атам, аракеттенип атам аны көрсөтпөш үчүн. Мен эгерде чын жүрөктөн чакырбасам, жакшырап таанышып көрөйүн десем, мен эрежени деле бузбайт болчумун да. Эрежени бузуп, кичине болсо эле бузуп, мен чакырганы өзүмдүн күчүмдү сынап чакырдым да. Нурбек мырза айтты, Анара сиздин так жообуңуз керек, анан биз алдыга карай улайбыз. Мен дагы айталап кетем, мен өз талапкеримди күтөм. Нурбек мырза, мына биз жолуктук долбоору сизге мүмкүнчүлүк түзүп берди, бирок бул сезим экен, бул жашоо экен, бул тагдыр экен. Анара сиз деле анчалык жаман көзүңүз менен Нурбекти карап, тияка көзүңүздү сүзбөй, адамгерчиликче сүйлөп койсоңуз болот, жакшылык. Бул дагы чындыгын балким сезим менен айтып атат. Ошондуктан биз ар дайым талапкерлерге урмат сый көргөзөбүз. Андыктан бул реалити долбоор экен, Нурбек мырза. Анан сиздин да ушул жака келгениңизге, тайманбастан сезимиңизди айтканыңызга биз дагы бир жолу катышуучулар менен жана көрүүчүлөр менен кол чаап коелу. Кол чабуулар менен анда Нурбек мырзаны узатып коелу. Буюрса бактыңызды табыңыз. Балким башка катышуучу жаап калса кичине бир ай эс алып келсеңиз, бир айдан кийин келсеңиз тосо болобуз биз сизди. Келиңиз. Анда Гүлназ айым көпкө күттүрбөстөн көрүүчүлөр да күтүп калды. Биздин кийинки катышуучу менен талапкерди чакырып койсоңуз. Келиңиздер анда сиздердин кайрадан эле шаңдуу кол чабууларыңыздар менен өткөн чыгарылышта жакындан таанышуу үчүн аттанып кеткен кандай жыйынтык менен кайтты? Тосалыңыздар, Санат Мерим. Кол чабуулар болсун. Ассаламу алейкум. Жүрөк жылытарлык жаңылыктар окшойт, Булар бир сааттан эле үйлөнүп алчудай го. Өзгөчө жакшы келдиңиздерби? Саламатсыздарбы? Жалпы катышуучулар, алып баруучулар, көрүүчүлөр, баарыңыздарга салам айтам. Берим айым кандай экен? Биз негизи бул жерде баарыбыз үй бүлөлүк бакыт издеп келдик го. Анан адамдар суктанарлык эмес, периштелер суктанарлык бакыт каалайм баарыбызга. Ал эми биздин тааныштыкка келе турган болсок, эфирден чыктык, чай ичүүгө бардык, тамактандык. Анан дароо эле эмнени байкадым, мындай тил табышат экенбиз да. Анан кенен бир 3 саат отурдук, 3 саат кантип өтүп кеткенин байкабай калдык да. Анан чыгып
бир аз прогулка кылып анан мээримди үйүнө жеткиziп койдум. Анан буюрса баары жакшы. Андан кийин деле мындай телефон аркылуу байланышып жаттык, күнүгө сүйлөшүп жаттык. Андан кийин да жолугушуу болду. Кыскасы бири-бирибизди мындай аябай мындай терең тааныганга аракет кылдык да, бир жуманын ичиндечи. Ошол. Видео барбы? Биз видеону көрүп анан ошол жактан сүйлөшөлүчү. Бизде видео бар анда. Көздөрү күлмүңдөп жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа башып бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Түгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу. Бирөөнүн байлыгына карабаган, мендеги бар нерсени аярлаган. Ай, баракелде. Кандай сонун көрүнүштөр. Бул эми телефонго, кайсы телефонго тартылган? Sony, Nokia деле. Байкадыңызбы, ар бир жолугушууда гүл берип. Же камерага тартылган. Байкадым. Ар бир жолугушууда гүл берип. Акчаңыз көп кетпейлеби? Клипте эле болуп тура, кинодай. Кинодогудай. Биз мындай кандай десем, видео тартуу үчүн же болбосо эме үчүн атайын даярданган жокпуз. Көрүүчүлөргө кичине мындай урмат сый катары көргөздүңүздөр, Кандай жолуктук, ошону көргөздүк. Кандай нерсе кылдык, ошонун баарын эле тарттык. Анан баягы видео үчүн эмес, мындай чыныгы бири-бирибизди билүү үчүн жолугуп, билүү үчүн бардык да. Мээримге сөз бербейлүү? Биз Мээрим айтсаңыз, Санат мырза кантип жүрөгүңүзгө кирип мындай сизге жага баштады? Эмнеси менен? Санат мырзада бардык негизи мырзага тиешелүү бардык сапаттары бар экен. Аябай камкор экен, ар бир сөзү өтө маанилүү экен. Ар бир сөзүндө терең маани бар да. Биз чыкканда жолукканда мисалы мен ата-энемди сурады, бир туугандарым сурады, кызым жөнүндө сурады, кызымдын сүрөтүн сурады. Сразу эле ошо кызыма дагы мындай постоянно сүйлөшкөндө кызымды сурайт да, эмне кылып атат, баары жакшы элеби деп ата-энемди сурап турат. Анан мага эң эле жаккан жери ошо кызыма уже мындай внимание кылып баштады да. Бул мен үчүн аябай маанилүү, рахмат. Анан күндө сүйлөшүп аттык. Санат мырзада да менде дагы убакыт аябай аз экен да, көз тең иштерман экен. Биз окшош жактарыбыз көп экен. Мен дагы аябай көп сабак окуйм, көп сабактарга барам, дисциплина менен жашайм, эреже менен. Санат мырза дагы ошондой экен. Анан аябай мындай экөөбүз окшош экенбиз да, көп сапаттарыбызчы. Анан Санат байке вот сурапты, мен фамилиям кийим, ата-энем аты кийим, кызымдын фамилиясы бүт сурапты да. Анан баарын эстеп калыптыр. Анан кандай свет жагат деп сураган болчу, кандай гүлдөр жагат. Мен айткам, баардык гүлдөр жагат, фиолетовый свет, сиреневый свет жагат десем, ошо экинчи жолу жолукканда сиреневый гүл фиолетовый упаковкага салып келиптир да. Анан ошо мен аябай бааладым, рахмат сизге. Анан баарын мындай алдын алып мындай бүт пландап турат. Анан негизи көпчүлүк адамдар менен жолукканда фотосессия же контент кылгандай сезем да өзүмдөчү. Санат байке менен биз реально эле ушундай болду. Биз просто аны видеого тартып алдык. Баары чын жүрөктөн ушундай сонун болду. Кыскасы дагы эми убакыт керек, бирок азырынча баары сонун болуп атат. Баракелде. Сүйлөп кетсем болобу, Мээрим кандайсың? Санат кандайсың? Салам. Негизи Мээрим бизде группа бар да. Мээрим бир жумадан бери мындай баш сырдуу болуп, группадан да жок болуп кеткен да. Мен ошондой сезгем мунучу. Сезгенбиз. Анан Санатты башында бул Instagram жүргүзөт да, мен хайп үчүн келди деп айтып атпадым беле. Азыр Санатты мындай
чын ниети менен келгенин мен түшүндүм да. Аябай жакшы ниети менен келген мен жакшы көрүп кеттим да, санатты жаман көрүп аткан башындачы. Анан экөө жарашат бири-бирине. Бул деле азыр өзүнүн бактысы үчүн күрөшүп атат. Да мелоча эметет экен, кызына да көңүл буруп атат. Мындайча айтканда жакты да. Булардын видеосун көрүп жанагы ырда сонунго көргөндө өзүм үйлөнүп аткандай болуп, өзүм толкунуп баарыбыз жаман болду азырчы. Аракет кылсаң санат. Мээрим сага айтарым, аябай жакшы бала экен, кармап кал. Рахмат Сулуке. Негизи эми байкалып турат күн атмосферасы, бири-бирине болгон ушундай жылуулук, сезим. Анан эми сиздер жаш бала эместер, ойлоноюн, 1 жыл, 2 жыл көрөйүн, баш кошолу дегендейчи. Же жашоодо көп нерсени түшүнүп калдыңыздар. Эгерде үйлөнгөнгө канча убакытта даяр болот элеңиздер, дагы бири-бириңиздерге көнгөндөн кийин, балким бир айдан кийин, дагы сүйлөшкөндөн кийин. Санат мырза айтсынчы. Бар эле бар, мен билем сизде акчаңыз бар, машинаңыз бар, үйүңүз бар. Кайкар жашайбыз деген проблема жок э? Ооба, мен талапкер болуп келгенде эле ушул суроо берилген да. Тилек мырза берди эле. Анан ал жерден деле айткам, эгер чындыгында баары жакшы болуп баратса, үйлөнгөнгө даярмын депчи. Анан буюрса алдыда көрө жатарбыз. Бирок 1 айбы, 2 айбы үйлөнгөнгө даярмын. Мээрим, сиз кандай деп ойлойсуз? Азыр мисалы Санат мырзага дагы бир суроолоруңуз жокпу? Бир ойлонуп аткан нерсе жокпу? Бир коркуп аткан, бир дагы? Башында мен сураган болчумун, сиздики хайп эмеспи депчи. Бирок Санат байке айтты, эгерде сен хайпты ойлосоң, как обычно эле свидание кое берели, бирок вообще видеого түшпөй эле коелу деп айтты да. Ошентип деле сүйлөшөрөм. Эси кааласаң эфирден сен дагы кетип экөөбүз сырттан сүйлөшөлү деп айтты. Анан ошон үчүн эч кандай сомнение жок. Азырынча бирок дагы убакыт бар. Билинет деп ойлойм. Бирок аябай камкор болуп, жакшы мамиле кылып атат. Иш жүзүндө көрсөтүп атат баарын. Негизи ошол мамиледе ушундай жакшы болуп келип, анан ортодо бир келишпестик болот го. Ошондо келишпестик болгондо баланын, кыздын деңгээли ошондо көрүнөт да. Бала чындап ошол келишпестик нерсени кандай чече алат, кыз ошону кандай көтөрө алат. Ошондуктан мен деле ойлоп атам, убакыт керек го деп. Бир жолу урушуп койгула азыр. Негизи биз Санат байке экөөбүз сүйлөшүп алдык. Эртеңден кечке чейин сүйлөшө берген пайдасы жок депчи. Анткени мен деле көп сабак окуйм. Санат мырза дагы аябай көп курстарды окуйт экен, анан көп иштейт, мен да көп иштейм. Анан бир күндө бир жолу көзтең бошогондо 1 саат сүйлөшөбүз. Анан ошол жетишет деп экөөбүз сүйлөшүп алдык. Анан мамилени да дисциплина салып койсуңар да. Анан компромисске да келдик. Мен, например, ушундай болуп атат десем, Санат байке сразу ошол жерине хорошо түшүндүм деп ошондой мындай оңдоп, мен дагы оңдоп, мындай экөөбүздөн компромисске келип атабыз да. Жакпаган, эми албетте адам идеалдуу болбойт, кандайдыр бир минустар болуп калышы мүмкүн, ошону дароо эле ортого салып, оңдоп кетип атат экенсиз. Экөөбүздөн ачык айтып атабыз, ушундай болуп атат, ушундай сезилип атат десем, Санат байке сразу түшүнүп атат, мен да сразу түшүнүп, экөөбүздөн ошону оңдоп атабыз да. Мамиленин үстүнө дагы сразу иштеп баштадык. Эгерде экөө баш кошто бат эле байып кетчү экен, булар дисциплина менен жашайт экен да, тойго да барышпайт экен, эч ким менен катышпайт экен деле. Эртең мен саат 8-де турам, мындан мынча чейин китеп окуйм, мындан мындай калам. Санатка бир күндө 10 мүнөт убакыт берсем жетишет. Иштеш керек деп, мындай сонун жашоо болчу да экен да, бир гармоничный. Ооба. Демек, такыр пикир келишпестик болгон жок, азырынча жакшы эле келатат, да? Көз тийесин. Бул жерде негизи башында группаларда отпадым эле өткөн эфирдечи. Андан кийин тиги айтып калган болчубуз, бияктагы катышуучулар менен биргеликте. Ким ушул жерден ким турмушка биринчи чыкса, ким үйлөнсө, ражаны кичине көбүрөөк кылып туруп апарып беребиз дегенбиз да. Анан дагы бир кошумча кылып коелу деп атабыз. Эгер мека турмушка Кудай буйрса той боло турган болсо, тамада деле аябай аз кымбат да. Жа ырчылар деле аябай кымбат. Ошол нерсени буйрса өзүм атыма чыгарып бере алам, чын жүрөктөн да. Анан буйрса той болсун. Тоюңарда эме жүз көрүшөлү, аябай кубанып атам. Өкүлөтөт ушактан кое албайсың. Кубанычтан айтып жаткан сөз да бул. Ооба. Сонун колдо. Анда эми бардыгы түшүнүктүү болду. Мен ойлоп атам, мен
дагы биз катышуучу менен талапкерди эфирден сырткары узатат окшойбуз да, жакшы жаңылыктарды күтөт окшойбуз депчи. Азыр кичине бир нерсе айтып ийип, буларды уруштуруп ийгим келбей атат да. Ачыкча сүйлөгөндөн коркуп отурабыз. Анткени бүгүнкү эфирде чындыгында бири-бирине төп келген ушул биздин Санат мырза менен Мээрим айымга бир катыраак кол чаап коелу. Гүлназ айым. Бойлору төп келип, иштерине иштери иш келип. Бир гана бойлор эмес, биз байкашыбызча ойлору да төп келгенин байкап турган биздин өткөндө жиберген 4 жиптин арасынан наконец бирөөсү кичине жакшы жаңылык болду. Анықтан биз сиздерди көрүп аябай сүйүнүп атабыз. Бирок кийинки чыгарылыштарда келип да жакшы жаңылыктардан бөлүп турушуңуздар суранат эле. Биздин көрүүчүлөр да ниет кылып атат, той эртерээк болсун деп, Эгерде адам мындай өзүңдүкүн сезсе, эрте үйлөнгөнгө аракет кыласың го. Анан Санат мырза, кыз биздики, ошондуктан аракет кылыңыз, Алайлаңыз. Кол чаалар менен. Жалпы катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн кол чаалары менен Санат мырза менен Мээримге кайрадан тааныштыгын андан ары карай улантуу үчүн жибердим. Чындыгында азыр сүйүнүп калдык да баардыгыбызчы, көрүүчүлөр да мына бул чындап эми бирөөсү табыштуу го, бул реалити шоу экен го деп суктанып отурушса керек. Анда биз азыр сөз кезегин Бекмамбет менен Айтурганга кичине 2-3 мүнөттө сөз берели. Келиңиздер. Жалпыңыздардын эсиңиздерге сала кете турган болчу болсо, канда келиңиздер. Бекмамбет мырза менен Айтурган өткөнкү эфирде тааныштыгыбызды андан ары карай улантабыз деп кетишкен болчу. Кандай жаңылыктар бизди күтүп атат болду экен? Саламатсыздарбы, барыңыздарга? Саламатсызбы. Бекмамбет кандай болуп атат мамиле? Көндүңүзбү дагы? Саламатсыздарбы да бир жол. Көнүчтүк, ооба. Негизи чынында бир аз убактыбыз аз болот. Бирок ошого да карабастан баягы көнүшүп атабыз. Баягы жолугушуу аркылуу болбосо дагы, телефон аркылуу болсо дагы баягы. Бирок бир жумада бир жолу, 2 жолу жолугушуу аз деп ойлойм. Себеби адам дагы баягы бири-бирин сагынып туруш керек, кичине эңсеп туруш керек. Анан жетиштик, ошого да карабай бир жолу болсо дагы жетишип, чайыбызды улантып келатабыз. Сиз биздин билишибизче көлдөн келип кетип атасызбы дагы деле? Туура. Ошо менин аз болгон мүмкүнчүлүгүм азыр биз эфирден чыккандан кийинки бир аз бир 2-3 саат болсо убактыбыз жетишип калып атат. Анан көлдөн келаткан күнү, бир күн мурда келип атам, ошол күнү жетишип калып атабыз да. Бирок ошол деле мен ойлойм баягы нормалдуу эле жетиштүү эле нерсе деп. Анткени жана айта кеттим, ушу телефондон сүйлөшүп аттык, анан ошого дагы баягы адам дагы өтө көп жол көрсө, бири-бирин болгон сый кетип калат да. Бир аз бири-бирин сагынышып турса да жакшы нерсе деп ойлойм. Албетте, Айтурган, Бекмамбет мырза жөнүндө кичине суроолор болуп атты эле, деп ойлонуп, азыркы убакта кандай болуп калды? Ишенич пайда боло баштадыбы? Өкүнгөн жоксузбу улантып атканыңызга чайга чыкканда? Буга билбейм, Бекмамбет мырзага жетиштүү болот деп окшойт баардыгы. Сизгечи, сиздин көңүлүңүз? Мага чалгандар аз болуп атат. Дагы көбүрөөк чалса, сүйлөшсөк, мындай күтүп калам. Негизи жумуштан келгенден кийин мен мисалы бошмун да. Анан бул жумуштан бошойт, кеч келет, тренировка деп кетет. Анан мен ошо мурунку эле эфир айтып кеткендей эле, мынтип бир күнүм кандай өткөн баарым ойнтуп айтып бергим келе берет да. Же эжеме чалам, апама чалам, мондай болдум, тиндей болдум, подружкаларыма. Анан сүйлөшсөк дей берем да, сүйлөшсөк, чалса, айтып берсем, же буга кызыксызбы, мен жашоом кандай өтүп атканы, жолукканда дагы кечээ күнү ошо эфир үчүн атайын келди. Мен да жумуштан кеч чыгып калдым. Анан чыкканда дагы, анда дагы бир саат убакытта эле келип эле тамактанды, жолдон келиптир. Чогуу тамактанып, анан сен салып берейин деп калды да. А мен оюмда да киного барсак, дагы чогуу болсок деген ой болчу да. Анан эртең эфирден баягы жол жүрүп келгенге чарчады, мындай кетейин дегенсип калды, анда кетейин дедим. Ушундай болуп атат да.
Бул жетиштүү болуп атат, буга жетишсиз болду. Бекмамбетке жетип калыптыр да койсо. Чын-чынында келгенде мага деле жетишсиз ал нерсечи. Мен деле күйүнүк болбосо да хотя бы через день көрүшкүм келет да. Бирок мунун баары баягы шартка байланыштуу. Ооба. Жашоо турмушунун шартына байланыштуу болуп жатат да. Анан ойлойм, если эгер могу кыйынчылыктардын убактылуу нерселер да, кыйынчылыктардын баарын ушу бирге жеңип кетсек, бирге өтүп кетсек, ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык болот дейт. Аягы жакшы болот деген ойдомун. Андыктан биз дагы эми айтурганын көрүп атабыз. Бекмамбет аракетин кылып атат. Анан чындыгында көп дагы внимание күтпөй туруш керек да. Анын баардыгы акырындап болот да. Ошондуктан сиз деле билесиз, жигиттин сизге таза ою бар экенин, сиз дагы аракет кылышыңыз керек, сиз дагы внимание бериң, аракет кылышыңыз керек. Анткени иштеп атат, эртеңки күнү баш кошуп калсаңыздар, ошонун баардыгы эле экөөңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн баардыгы пайдасычы. Башка балдар окшоп жөн эле жүргөн жок. Өзүнүн келечегин түзүп жүрөт. Андыктан биз да суранат элек, сиз наоборот ушундай убакта колдошуңуз керек Бекмамбетти. Түшүнгөнгө аракет кыласызбы? Колдойсузбу? Ооба. Жок, биз колдобойм же колдоймдай эметип аткан жокпуз. Болгон мамилебиз кандай болуп атат, ошону эле сүрөттөп бердим да. Азыр ошол эле минус болуп атат, башка эч кандай минус жок. Ошону биз айтып атпайбызбы? Азыр колдоп коюңуз, азыр иштеп атат, сиз үчүн иштеп атат. Ошондуктан биз келиңиз Бекмамбет айтырган орындуктан орун алып отуруп берсеңиздер болот. Дагы жаңылыктарды күтөбүз. Дагы жаңылыктарды күтөбүз. Мен бул жака бир катышуучуну чакыргым келип атат. Адыл. Келиңизчи, Адыл. Экинчи сезондун активдүү катышуучусу Адыл 3-сезондун катышуучуларына аралаша албайт абы. Же маанайы жокпу? Же маанайы жокпу? Же сүйүүдөн кыйналып калдыбы? Негедир башкачасыз? Баарыңыздарга салам, саламатсыздарбы? Маанайы жакшы эле, баары сонун, баары ойдогудай эле. Мага чет мамлекеттен жумушка чакыруу келди. Чет мамлекетке иштегени кеткен атам. Кайсыл тармакта? Фитнес тренер болуп. Кандай болсо да биздин катышуучулардын ушинтип дагы да ийгиликке жетип атканы бизди кубандырат, бирок бир чети өкүнүп атабыз. Анткени биз жолуктуктун эң сулуу баласы кетип атат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мага ушинтип мүмкүнчүлүк бергендериңиздерге, НТС жамаатына, Канат байкесизге, Анжелика эжеге, сизге дагы баарыңыздарга. Бул жактан жашоодо мындай жүргөндө өзүңдү чет жактан мындай карап көрө албайт экенсиң да. Бул жака келгенде мен өзүм биякта кандай сүйлөп атам, кайсы жерден туура сүйлөдүм, кайсы жерден туура эмес сүйлөдүм, кайсы нерсени туура кылдым, кайсы жерден ката кетирдим. Ошол нерсени биз баамдап билет экенбиз да, өзүбүздү экрандан карапчы, сүйлөп бүткөндөн кийин. Анан өзүм үчүн да көп нерселерди, көп каталарымды билдим бул жакта отуруп. Ошон үчүн биз жолуктук долбооруна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Биз жолуктук долбооруна келгенде мындай өзгөрүлдүм, өстүм деп ойлойсузбу мындай? Ооба. Өзгөчө эмнесин берди сизге ушул долбоор? Кандай десем, бул жака келгенде негизи көп нерсени үйрөндүм. Буга чейин дагы сахнага чыгып ырдап бийлеп ушинтип жүргөнбүз, бирок бул жака чыкканда өзүңдү кандай алып жүрүш керек, кандай сүйлөш керек, кайсы жерден сүйлөш керек, кайсы жерден сүйлөбөш керек. Ошол нерсенин баарын үйрөндүм да, өзүмдү кандай алып жүрүш керек. Мурда кыздарга кандай мамиле кылсам, азыр кичине оюм башкачараак болуп өзгөрдү да. Мурдакы сезондордо айткандай дагы десем, мындай ашыкча жакшы мамиле кылбай, кичине сырдуураак болгонго дагы ошо туура экен деп, ошонун туура экенин билдим да. Ошол Адылды негизи биз баягы көп көрүүчүлөр да жакшы көрчү, катышуучулар да жакшы көрчү, мына кыздарга жакшы мамиле кылат деп аз айтып атпайбы? Анткени бул мамиле деле мындай, мисалы кээде бизге тамак аябай тузду көбүрөөк кошуп берип койсо биз иче албайбыз да. Азыраак кылып койсо да иче албайбыз да. Анан Адыл мырзанын айтканына караганда мындай тамакка туура туз сепкенди үйрөнгөндөй, кызга дагы мындай туура внимание бергенди үйрөндүм деп атасызбы ошондо? Ооба, туура ушундай. Анан бул сунуш чет жактан, чет өлкөдөн келип калды деп атпайсызбы? Негизи эреже боюнча сезондун аягына чейин катышыш керек да катышуучу. Анан бул сезон башталганга чейин
планда бар болчу же күтүүсүз болуп калды, кандай болуп калды? Жок, бул жайында мен резюмелерин жөнөткөм да тигил жакачы. Анан ответ келе элек болчу. Билбей аткандым, эмне болот, келеби, келбей калабы под вопросом турганда. Анан азыр келип калды да ушинтип. Чыгарылыш 3-чү сезон башталганга чейин келип калса, анда мен сезонго катышпайт болчумун да сразу эле. Эми чындыгында биз сизди кой бергибиз келбей атат. Бирок сиз да өсүшүңүз керек, жакшы жаңылык менен бөлүшүп атасыз. Ошол эле убакта эрежени сактап, тартипти сактап, биз жолуктук долбоордун активдүү катышуучусу болуп, мамилеге да бекем болуп, өзүңүздү көрүүчүлөргө аябай жакшы жагынан көргөздүңүз да. Анан сизди көрүп да үлгү алгандар көп. Мисалы мындай формасын көрүп, мындай жигит деген ушундай күчтүү болуш керек, булчумдары чыгыш керек. Кызга ушундай мамиле кылганды үйрөнүш керек деп дагы мындай өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүздү да топтой кеттиңиз. Анан биз сизге ыраазыбыз чындыгында. Узат орнурда өргүм келет. Барган жерден бакталкын деп жүгүрдү коелу. Анда урматтуу көрүүчүлөр, Адыл. Эми кетсеңиз да чындыгында бактыңызды да тапканга аракетиңизди кылыңыз. Бирок сиз биздин балабыз болуп калгандан кийин сиз ар дайым сырттан тапсаңыз дагы биз жолуктук долбоор аркылуу таптым деп айтсаңыз биз сүйүнүп калабыз. Кени Кыргызстанда жаңы жүз кылып мына НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоор сиздерди биз элге таанытканга себепчи болуп атабыз да. Ошондуктан каяктан үйлөнсөңүз дагы биз аркылуу үйлөнгөнүңүздү айтып жүрүшүңүздү каалайт элек. Сөзсүз. Эркин микрофон берели? Ыйлап коюңуз. Бир куплет. Дагы бир жолу. Адыл кечирим сурайсыз. Эми ырдагычак ушу сүйлөгүчөктү бир ырдап койбойсузбу? Адыл аябай жакшы ырдайт, чын бирок мындай Эрлан мырза мындай жандуу музыка чертип берсе, коштошуу ырдап койсоңуз. Ар кечтең ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бактей болжоп сайрап. Кара келди. Эмне кереметін? Булбулубузду да кетирдик мына. Ырдана кийин кетиргим келбей калды. Мен биринчи калчы деп кирбейсиз. Аябай сонун ырдайт турбайсыңарбы? Гүлназ, сиз эле сүйлөшөт окшойсуз. Адыл мен лишний болуп калдым окшойт. Тамашанда бир барыбыз ордубуздан туруп, келиңиздер. Ушундай татыктуу катышуучуну чындыгында биз үчүн дагы, өз үчүн дагы аябай чоң мээнетин арнады. Андыктан Адыл, биз сизге ыраазыбыз. Сиз да бизден ыраазы болуңуз. Бул жака келип койсоңуз, чоң кызматташтык дегенде кол чабуулар менен эң класскому биздин биз жолуктук долбоорун 5-ке окуган мырзасы Адыл мырзаны кол чабуулар менен узатып коелу. Карачы, кандай бир туугандай болуп бирибизге көнүп калганбыз. Анткени азыр Адыл кетип атса, менде да башкача сезим болду да, мындай кетиргим келбейчи. Эми айла жок, жашоо турмуш деген бөлөк экен. Бирок урматтуу катышуучулар, ушул эле жерде мен бир нерсени сиздерге айткым келип атат. Адылдын орду бошогондуктан биз жолуктук долбоору НТС телеканалы менен биргеликте кийинки чыгарылышка биз дагы бир булбулду чакырабыз. Мунарбек мырзаны катышуучу кылып чакырабыз. Андыктан кийинки чыгарылыштарда Мунарбек мырзаны көрө аласыздар. Мына ушундай бирде өйдө, бирде ылдый, ар кандай эмоцияга чулгаган эфирде андан ары карай улантабыз. Биз болсо азыр учурдан пайдаланып, бүгүн күтүүсүз бурулуш жасаган жаңы бизге жуп болобу азырынча белгисиз, бирок убактылуу чогуу чайга чыгууга макул болгон жуубузга белек берип койсок, албетте. Бул негизи апамдын чайын ичкенде адамдар бири-бирине болгон таарынычты унутат деп атпайбы? Анан Фатима айымга жардам берет го деп ойлоп атабыз бул чайды. Анда мен Фатима айымга тапшырып коеюнбу? Да, Санжарга берип коеюн. Азаматсыз. Буюрса кийинки чыгарылыштарда биз жакшы жаңылыктарды күтөбүз сиздерден. Гүлназ айым, мен көрүүчүлөр менен коштошкум келбей атат. Негизи эле биз коштошпойбуз. Анткени эртеңки чыгарылышта бизде
дагы бир сонун, эстесем сүйүнүп кетип атам, сонун кабар, сонун жаңылык, сонун эфир болот. Анткени буга чейинки сезондо бири-бири ушундай болуп издеп келип, дал ушул студиядан бири-бирин таап, ал сүйүүсү уланып, жада калса үй бүлө курууга чейин жеткен сонун жуптун үйрөнүү үлпөт тоюн сиздер менен дал ушул жерде өткөрөбүз, Кудай буйрса. Кадимки эле биз жолуктук долбоордун өзгөчө мындай сүйүү жомогу болуп сакталып калган биздин жаш Улук менен Нурперинин тоюн эртең мына ушул куттуу студияда биз сиздерди жакшы маанайда той менен сиздер менен жолугушабыз, көрүүчүлөр. Андыктан барыңыздар, даярданыңыздар, кече көйнөгүңүздөрдү кийип, сөзсүз түрдө биз менен бирге тойлоого даяр туруңуздар. Тойго келбесеңиздер да тойго барганда кийинип көрсөңүздөр эртең чыгарылышта. Кошумчаны болсо чөнтөк эле салып коесуздар. Чай ичип коесуздар тойду белгилеп, Биз болсо алдыга жылсак, Гүлназ айым, бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Эртең жума күнү көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө достор. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасы